Аракетим текке кеткенине ичим ачышты. Аргам амалым жок, жанында жалдырап тура бердим. Дээримде өзүмдү да, жаратканды да, бир кезде тынч жаткан делебемди козгоп коюп, азыр ошонун азабын тартып жатканыма ачуум келди. Мунун баарына Хатиптин кызы Загираны күнөөлөдүм. Мынча болгондон кийин кыз келиндерге кандай мамиле жасашты үйрөтсө болмок. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн менден көрөрүн көрүп алып, мени бул жашоодо торпоктой кылып таштады. Кайран жаным, деги сага сооп жок. Эмнеге минтип башкалар көрбөгөндү көрдүм? Шордуум ай, деп ойлодум. Чын-чынына келгенде, Какшаалда да, Кашкарда да жашашкан калк жигиттер бойго жеткенден баштап кыз келиндерге кандай мамиле жасоо керек, канткенде сүйүүсүн, кумарын эркек аялдар бири-бирине түшүндүрө алышат. Бул туурасында кеп кеңеш да, илим да жок эле. Бардык ааламды караңгылык каптап тургансып, ал дегенин алып, эптеп күнүмдүк сокур сезимге байланышып, түндүн да, күндүн да жыргалы жашоо тиричилиги ушул экен го деп жүрө беришчү. Ошондуктан менин көзүмө бир тарапта жашашкан элдин карысы да, жашы да ичтеринен дүрбүлөңгө түшүшүп, өздөрүнчө түшүнүксүз, жагымдуу нерсени күтүшүп, издешип жүргөндөй сезилишчү. Бирок жанталашып таба алышпачу. Ушундан улам көр тиричиликке, үй бүлөнүн дегенине байланып, дээрде, ниетте болгон нерсенин баарын сыртка чыгарбачу. Бул капканга капталып калган түлкүгө окшоп, жүрөгүнөн боздоп, зардап, андан кутулууга аракет жасашчу. Тилекке каршы турмуштун тынымсыз аккан дайрасы баарын күм жам кылып, көмүп салгансычу. Ошондо да анын ак толкундарына канатын каккылаган, бирин серин ак чардактарга окшогон сүйүүнүн жылт-жулт эткен учкундары көрүнө калып, кайра жоголуп кеткен сүчү. Быркырап жашоонун түпсүз мелжигени ар биринин жүрөгүнө жылдыздай жымыңдашчу. Көпчүлүктө алыстан бири-бирине шооласын төккөнсүп, көздөрүнүн кыйыктары менен гана сүйлөшө алышчу. Көз тилдүүлөрдүн айтылуучу сыры, тилсиздердин сайраган жүрөк кылдары болуучу. Минткени менен бул да көр тиричиликтин көмүскөсүндө көмүлүп калуучу. Бардыгына кайыл болуп, илим-билим кууган дербиштерге окшоп, жогоркулардын көбүн жонунан ыргытып жиберип, көздөгөн жагына басып кеткендерге бирөөлөрү суктанышса, кээ бирлери келесоода деп күңкүлдөшчү. Ар бирибиздин котур таштуу тагдырыбыздын бактысын, жолсуздугун көр турмуштан башка да, дилде күн сайын татаалдантып турчу. Мунун баарына анын тараза ташы тез делчү эмес. Жашап жаткан жашообузда пайгамбардай урматтап, суктанып таалим алган улууларыбыздын баары кыйналып, кысталып, турмуштун мелмилдеген деңизине эчен ирет тагдырларынын жел кайыктары талкыланса да, накта жашоодо алардын сүйүүлөрү түбөлүктүү бизге туткуч боло алды. Бардыгы тең калыпка салынган кыштай, жасалма, түзөлмө сезилип, мезгилине жараша быркыранбай, жоголбой укумдан тукумга мурас катары кала берген. Ыйык бааланганы менен элдин көбүн жакырчылыкка, эрксиздикке, түбөлүк кул кылып салышкандары ичтен да, сырттан да байкалбачу. Көрүнбөгөн бул балээ көпчүлүктүн көңүлүн бурбастан, тескерисинче, ар бирибизди өзүмчүлдүккө үйрөтчү. Жеке көрдүйнү гана эмес, сүйүү да башкалардын көңүлү менен эсептешпестен, кумардан канууну гана эңсейчүбүз. Мунун байлыкка, дөөлөткө карабаган табышмактуу, табияттуу сыры бар экенин билбегендигимден, Зайнапка козгогон сезимимдин максаты ишке ашпай калганына кейип, үңкүйүп олтурдум эле, аңгыча жерге салынган килемдин үстү шыбырттей түштү. Мен селт чочуп карадым. Маңдайымда баягы Хатип экөөбүзгө келип кетип жүргөн ак жылан түгөйү менен башын койкойтуп турганын көрдүм. Таңдана түшүп, Зайнап ойгонуп кетүүчүдөй, демимди ичиме алып, тик жейип турган ак жыландын көзүнө карегим кадала түштү. Ошолбу же башкабы дегенчелик кылып, акырын ордумдан турдум. Аярлап басып жанына келдим. Түгөйлүү ак жылан башын жерге салып, түгөйү да аны туурады. Төп төгөрөк болуп, экөө тең денелерин жыйырды. Турган жеринен башка жакка сойлошподу. Бул үйдө эбактан бери жашап жүрүшкөнсүп, менден чочулашпады. Мен бул түшүнүксүз көрүнүшкө таңданып туруп калдым. Чоочуркабай, чочубай ак жылан жаткан жеринде денесин козгоп койду эле, тигил түгөйү менин бутумдун алдынан аркы терки сойлой баштады. Эмне үчүн минтип жатканын түк баамдай албадым. Жалдырап таштай каттым. Ак жылан түз эле уктап жаткан аялды көздөй сойлоп жөнөдү. Шаштым кетип, алдым тородум.
ак жылан тык токтоп калды. Түгөйү куйругу менен жерге сайла түшүп, кыш деп ышкыргансып жиберди. Ак жылан башын бир азга көтөрүп, мен жакка бурулду да, анан эшикти көздөй жылып жөнөдү. Анын артынан түгөйү түштү. Аларды акмалай басып барып, анан кайра артыма кайрылдым. Зайнап төшөгүндө ары бери оонолактап, кээде кыңкыстап коюп, уйкусун улантты. Мен эч жакка жылбай отурдум. Бирок Хатип экөөбүзгө үйүр алган жылан эмне себеп менен бул үйгө келип калды? Бизди издеп жүрбөсүн? Кимдир бирөөлөр чалдыкса, былчыйда басып салбасын деген ар кандай ойго кеттим. Адам баласы баардык нерсеге үйүр алат. Мен да ак жыландан канчалык коркуп, ар кандай шектенүүдө болсом да, ага аябай эле көнүп калганмын. Ошондуктан кээде ал түгөйү менен үйдөн кетип калган күндөрү тыяк бияктан издеп, таппаганда бушайман болуп, кайра бөлмөмө келүүчүмүн. Ал түнкүсүн бутумдун аягына жатпай калган күндөрү өзүмчө коомайланчумун. Улам-улам ойгонуп, жаткан жерин сыйпалап карачумун. Мурункудай анын муздак денесинен ичиркенбей калганмын. Кээде анын денесинен сылап-сылап койчумун. Мындай учурда ал мага эркелеп, буту колума жабышчу эмес. Тескерисинче бүткөн боюн жыйырып, бүрүшүп жатып калчу. Менден башка киши жокто, бөлмөмө кирип чыгып, эч кимден чожуркабай, коркпой, түгөйү экөө чырмооктой бекем чырмалышып, моюндарын артышып, көпкө чейин бири-бирине эркелешчү. Мага таң калыштуу да, кызык да сезилүүчү. Алардын ынактыгы жанашканда, биринчиси экинчисин аярлагансып, өтө кылдаптык менен жанашчу. Кээде куушуп ойноп жатышкансып, улам бирөө биякка тыякка бултактап качуучу. Экинчиси анын жолун тороп, башын койкойтуп туруп калуучу. Эгер сырттан чоочун дабыш чыкса, ошол замат бөлмөнүн бурчуна барып, жашырынып жатып калышчу. Сыганга алар үйүр алганча эмнегедир чоочушкансып, ал барда күндүзү бөлмөгө жолой албай жүрүштү. Бара-бара анын баскан турганына да көнүштү. Ал көргөн сайын: "Оул урматтуу жыландардын ханышасы, периси, биздин жандоочубуз, сакчыбыз. Аман эсенсиңерби? Менден айбыкпагыла. Мен бул Жамилдей жыландар ханышасында кызмат өтөбөсөм да, Хамирахун деген немени бай соодагерлерине тамагым айрылганча ырдап жүрөм. Мүмкүн жерде сойлогон силерде деле биздин адамдардай эле акыйкатсыздык бардыр. Эгер болсо, бул жаман дегилечи. Муну Кудай ушундай жараттыбы? Же улуу жаратылыштын өзүбү? Ким билсин? Бирок менин оюмда, мына биз, адамдар өзүбүзгө өзүбүз балээни үйгөнбүз. Бирөөбүзгө экинчибиз жүктөлбөй, колду бутту, акылды иштетип жан бакканда, мен да мобул силер изин кууп келген Жамил да тагдырдан мынча ыза көрбөйт элек го. Кантейин, тилсизсиңер, же болбосо биз менен сүйлөшүп, эрмектешпейт белиңер. Ошентип силер билгенди биз билбейбиз. Канткен менен баамчылсыңар го черкен, деп аларга жүгүнүп коюучу. Анан үшкүрүнүп: "Ишенсең өлө чарчадым. Хамирахунга дилди табам деп жүрүп, тамагыман айрылмай болдум", деп төшөгүнө сулук жыгылчу да ошол бойдон уйкуга кетүүчү. Хатиптин бөлмөсүндө бул жыландар көбүнчө мамыгынын алдында жашашчу. Менин келээримди атайлап күткөнсүп, сөөмөйдөй ак жылан биринчи сойлоп чыгуучу да бурчтагы кумгандын жанына жылып барып туруп калуучу. Түгөйү болсо мамыктын далдасында жыйрылгансып, башын акырын көтөрүп коюучу. Хатип аларды көпкө карап туруп: "Буларды карасаң, бири-бирин кайтарып турушканын. Кудай атобу, булардын сен экөөбүзгө үйүр алышкандары канча болду? Ошондо да булардын сырын түшүнө албадык. Эмнеси болсо да сактаналы, ким билет, кайсы күнү кокусунан ачуусуна тиебиз. Бул жыландар өтө сылык, сыпайы", дей турган. Менин Хатиптин бөлмөсүндө жылан жашап жүргөнүн Загира да, анын сиңдиси да, Арфи да, шаар башчысы да туюшпады. Өздөрү да атайлап сүйлөшүп алышкансып, алардын көздөрүнө чалдыгышпады. Бул биз үчүн өтө эле табышмактуу жорук болуучу. Ошентсе да, биз аларга үн каткан эмеспиз. Эми минтип ошол сөөмөйдөй ак жылан Зайнаптын үйүнө келгенине башым катып олтурганымда, эшиктен Токтахун келди да, төшөктө уктап жатканын көрүп: "А, байкушум, мемиреп калган го." "Ооба", дедим мен аны карап. "Баятан бери ойгонбодубу?" деди Зайнапты эңкейе карап. "Жок, таксыр. Чарчады да. Эмнеге?"
Сен сурaba, мен айтпайын. Болуп тур. Азыр менин үйүмө баргын. Аялым сага тамак даярдап койду. Курсагың ачты го? Деди мага жылмайып. Ошондой деп эшикти көздөй жөнөдүм. Артыман Токтоахун улай чыгып, сенин менде өтөй турган кызматың ар дайым ушундай болот. Ага арданба. Хатип экөөңдү көп тилдеги шаар башчысынан сатып албадыңбы? Ошону акташ керек, деди үстүндөгү чапанын этегин кагынып. Жарайт таксыр, дедим ага кылчая карап. Зайнаптын көңүлүн оорутпа, айтканын жаса. Айып этпесеңиз, мага башка жумуш бериңизчи. Катын кайтарган жаманбы? Ооба. Эмнеси? Жалдырама тийгенсип жанынан чыкпаган жакшы болмок беле. Сиз айымды башкалардан кызганасызбы? Аны кайдан билдиң? Анан эмне мени ага каракчы койдуңуз? Такылдаба, деди сурдана түшүп. Кечирип коюңуз, бирок мага кыйын болуп жатпайбы? Кандайча? Эмне десем, тартынба. Оозун барбайт таксыр. Менден жашырба. Жазалабайсызбы? Ушак айттыңбы? Андан да жаман. Мына кызык тамаша, эки төшөк жанаша дейт, деп күлүп жиберди. Дал ошол мен болдум таксыр. Эмне дейт? Деди Токтоахун чочуп. Мен анын кумсара түшкөнүнөн айбыгып, үн катпай туруп калдым. Ал мени көпкө чейин карап турду да, карышкырга кой кайтарткан турбаймынбы? Жаңыласыз, чын элеби? Ооба. Ишенбей турам. Зайнап коркуп, уктай албай койгонунан мени жаныңызга алып жатыңыз деп өтүндүм. Ал макул болсо керек, Жок, таксыр. Көнбөдү дечи. Түк болбоду, дедим жер карап. Ал санын чаап каткырып. Каап, жолуң жолсуз турбайбы? Деп далыга таптады да күлө баштады. Мен Токтоахундун мындай жоругуна таң калдым. Оюма болгон чындыкты айтсам, ал мага башка ишке буйратко деп ойлогонмун. Эми минтип, кыраң каткы күлгөнү ичимди туз куйгандай ачыштырды. Бул шылдыңга жатпайт таксыр, дедим уялыңкы. Түшүнөм. Анан эмне күлөсүз, дедим. Арданба. Мен да сенин курагыңда дал ушундай болгонмун. Деги адамдар кызыкпыз. Эл ичинде былык иштерден бетибизди жаап, уялымыш болобуз. Чын-чынына келгенде, жаман жактарга өзүбүз биринчи кадам шилтейбиз. Сен менден да Зайнаптан да уялба. Ошентип кагылып согулуп жүрүп, аялдарга мамиле жасаганды үйрөнөсүң. Кээ бир олуялардын элге айткандары менен жасаган иштери дал келбей жатпайбы? Ошон үчүн куурал заман, куу жашоо. Эгерде биздин Кашкар шаарында өспүрүм балдар кыздар үчүн атайын окуй турган сезим мектеби болгондо, мүмкүн мен аялымдан тажап, күйөөсүз аялга чуркабас белем. Кудайым айбанга да, адамга да бир гана түнкү уйкуну, сезим рахатын бекер берген. Бул да адамдар тарабынан сатылат, алынат. Эй балакай, эркек менен аялдын ортосунда эч ким Куран китепке жазып койбогон, же айтып түшүндүрүүгө мүмкүн болбогон адамзатка ачыла элек туюктар өтө көп. Анан ыркырашуу, чыркырашуу келип чыгат. Сени мен күнөөлөйм, сага да жашоо керек, деди ойлоно түшүп. Зайнапты кызганбайсызбы? Ал менин никелешкен жарым эмес, колу буту бош. Кааласа мени менен, көңүлүнө жакпасам башка менен кетет. Эркин учкан куш, көрө оокаттын айынан мага ойнош болду. Зайнапты күнөөлөгөнгө болбойт. Анын тагдыры ошондой. Сен мага да, ага да туура түшүн, деди. Рахмат, деп ага жалооруй карадым. Чынчылдыгыңа ыраазымын. Мен айтпасам, Зайнап сизден жашырмак эмес. Ооба, бирок ишенет белем? Билбейм. Кеп ошондо, кантип? Аны же сени тескери ойлоп калышы мүмкүн эле да. Кандайча? Эй жетим, биздин шаардагы эркектерге баары бир. Кимиси болсо да кумардан канып, көздөгөн максатына жетсе болду. Эмне үчүн? Ар бирибиз сезимибиздин жан дүйнөсүнө түшүнбөйбүз. Анын рахатында канчалаган жашоолор, өмүрлөр жатат. Чын элеби таксыр, деп таңыркай түштүм. Ананчы? Мен билбептирмин. Кимдир бирөө мурунураак мага эскерткенде, жанагыдай жаман ишке барбайт элем. Сенин алдыда өмүрүң бар. Жашсың, жаңыласың, жазыласың. Ошентсе да бул жаман иш, дедим башымды жерге салып. Капаланба. Жарайт.
Мен сезимдин кереметтүүлүгү жөнүндө өзүм теңдүүлөргө, жаштарга, карыларга айтсам, токтахун бузулган деп жаман көрүшөт. Ушунун баары караңгылык, билимсиздик, деди ойлоно түшүп. Бул бойдон адамзаттын жашоосу турбайт дечи. Ким билет таксыр, дедим ишенбегенсип. Өзгөрөт, жаңырат. Качандыр бир мезгилде ар ким өз акылы, эмгеги менен күн көрөт. Могул жер меники, тигил жер сеники деп жер бөлүшпөй, эл каалаган жагында жашаган кылым болот. Акыл, боорукерлик, жөнөкөйлүк бааланар. Адамдар азыркыдай кымбат баалуу чүпүрөк чапыракка далбастабай, бышыгына, сапатына, арзанына, жарашыгына качыраар. Ошондо жумурай журтубузга байлык болор, деди Токтахун тунжурап, ойлуу гана чексиз асманды карап. Кыялдандыңыз, дедим. Жок. Көрө окатчы. Ал да ошонун ичине кирет. Атам да өзүн да катардагы соодагербиз. Бирок адилетпиз. Эч кимди алдабайбыз. Ошон үчүн түнкүсүн тынч уктайбыз, деди жылмайып. Зайнапты, аялыңызды алдап жатпайсызбы? Тилиңе түйүрткө чыккыр. Катуу тийсе кечирип коюңуз таксыр. Зайнап шордуу жалгыз бой. Алсыз, теңсиз, ишенери, иликтери жок. Ага жашоо керек. Өлөйүн десе жер катуу, өмүрүн кыя албайт. Колунда бар болгону сүйүүсү. Анысында мага арнады. Тагдырдан ал да сендей жолсуз, деди мени далга таптап. Эмне үчүн мен аны кечке кайтарышым керек, дедим. Көптү билсең өмүрүңө зыян. Ашыкпа. Качанда болсо түшүнүксүз, табышмактуу нерселерге кабылам. Тагдырыңдын буйругу да, деп Зайнаптын бөлмөсүнө кирип кетти. Мен Токтахундун үйүнө бардым. Даярдап койгон тамагын ичип жатканда, анын аялы «Күйөөм сени кайда жумшады?» деди кашын серпип. Базарга бирге бардык. Ал бырс күлүп жиберип. Калпайтпа? Чынайым. Токтахун гана. Дүкөнүндө калды. Ишенбейсизби? Анын ойношунун оокатын жасадым дебейсиңби? Мен үнсүз, сөзсүз мостое түштүм. Жегениң желим болгур. Карганбаңыз. Кагыңгыр десе. Айым, менде не күнөө? Буйрган ишин аткардым да, дедим. Ооба, мен шордууңду кечир, бирок Токтахун мага келеби же башкага барабы, мен үчүн айырмасы деле жок. Ал сиздин күйөөңүз да. Жок деп жаткан жерим жок. Анан эмне мага баары бир дейсиз? Ичиңиз ачышат. Сиз эмес, шаар башчысы Хамирахунда аялы Загираны сыгандан кызганат. Устаканада иштеген кара сакалды айтасыңбы? Билесизби? Ананчы? Сизге да билерик жасап берген го, дедим. Шакек, кереги сизге да тийген тура? Ал ошондой көөрчү. Жакшы жигит. Сыйпалагыр десе, ошончодон да Хатиптин кызын сүйүп калыптыр. Ал карайлаган шордуунун эмнесин жакшы көрүп калды дейм да. Сиз кантип Токтахунга турмушка чыктыңыз? Мени кудалап зордоп берген. Эркиң өзүңдө эмес да. Зар какшап боздойсуң, арга канча. Акыры көнөсүң. Башыңа келгенде көрөм. Айтмакчы, сен жетимсиң, кылмышкерсиң. Ошондуктан сага эч ким кызын аялдыкка бермек беле. Анын үстүнө берериң да жок. Так өтөсүң го. Бир чети анысы да дурус, деди чыныга чай куюп. Кандай кемсинтсеңиз да мага жарашат. Мен көнгөнмүн. Мүмкүн мен деле эл катары аяла алармын. Пайдаң не? Мен менсинген Токтахунда өз аялына мамиле жасаганды билбейт. Анда санда төшөк уйпалаганы болбосо, шыйрагыңды жылытпайт. Эркекте уста кара сакал сыганды айтса болот. Аялдын денесинин баардык жол жобосун билет. Ошон үчүн колунда бир эмес 10 кымбат билериги болсо да, кээ бирибиз атайлап баруучубуз. Күрсүйгөн күйөөдөн не пайда? Эгер ал сүйүүнүн кумарын билбесе. Ал сени менен кылмышка тартылган. Кара сакал сыган жакында бир соодагердин үйүндө ырдап жатып, шарапка мас болуп калса керек. Хатиптин азиз кызын сүйүп калгандыгы тууралуу ырдаптыр, деди. Анын эмне болуптур? Дедим чоочуп. Эч нерсе. Хамирахун укмаксанга салган го. Ал чоң арамза, дедим жек көргөнүмө чыдабай. Бирөөнүн катынынан жолу бар бекен, деп эшикке чыгып кетти. Ага жооп кайтарбай, олтурган жеримде олтуруп калдым. Токтахундун аялы акыл эсимди эмнегедир козгоп салгансыды. Мен өз ичимден аттаңдын көрө, көр жашоо,
Керели кечке турмуштун азабын тартпай койсок не болмок? Бирөөлөргө кекиртек үчүн жагалданбай, жалоорубай, ар кимибиз өзүбүздү өзүбүз башкарып, колдон келген ишибизди иштеп, каалаганда хатиптей китеп окуп, жакшы кийинип, ичинип жүргөнгө не жетсин? Мүмкүн ошондо аялдар менен эркектердин ортосундагы чиеленишкен түйүндөр чечилээр беле. Бойго жетип, ат үстүнө мингеним менен али да эч нерсеге түшүнбөгөн мал турбаймынбы? Эч болбосо Загирадан сурап албай не болдум? Ал деле аял менен эркектердин ортосунда далай аңтарылбай жаткан жашыруун сырларды билбесе керек го. Мага буйругу өкүмдүү болгону менен башкаларга өтпөйт да. Канчалык бетибизди басып уялсак да, баары жасалма болуп, турмуштун тагдырдын чындыгы сыртка сүрүп чыгарат экен го, деп өзүмчө ойлонуп олтурсам, төркү бөлмөдөн хатип чыгып, жүрү, үйгө кеттик. Бүгүн менин берер сабагым да, тапшырмам да бүттү, деди мага. Мен ордумдан туруп, анын артынан ээрчип жөнөдүм. Жолдо бир топко чейин үн катпадык. Бир маалда мен ага, чарчадыңыз го, дедим. Албетте. Бирок Маамыт Кашкардын өмүр жолун издегенден Токтоахундун баласын окутканым алда канча жеңил. Кызык, дедим. Ооба, менде чалакайым хатиптер эмнени гана кылышпайт. Жада калса Чабдос тургузган мечиттин ичиндеги далай Куран китептерден да коробадымбы? Аны Абдал Керимдин буйругу менен салган, деп жүрүшөт го. Бирок Боорахандын баласы Байташхан баштаган. Кимиси болсо да чоң иш бүтүрүшкөн. Анан Сачидия медресеси салынган, деди. Мен үн каткан жокмун. Ошентсе да ичимден ушуга байланыштуу бир нерсени ойлоп бараттым. Эрксизге эл кайгы дегендей, Кашкар шаарындагы какшаал тараптагы жыл сайын өткөрүлүүчү Орозо айт, Курман айт күндөрү аргасыз эсиме түштү. Бул улуу майрамдар башталаарына бир айча калганда, Кашкар шаары өзгөчө кулпунчу. Топурап толгон токой элге, жык-жыйма базардын ичи шаңга бөлөнүп, демейде сатылбаган кооз алтын, күмүш идиш аяктар, көздүн жоосун алган кыжымы, атлас, шайылар дүкөндөрдө жайнап кетүүчү. Соодагерлердин көбү алдыда келе жаткан айт майрамынын урматына алып чыгышчу. Сатып алганга кудурети жетпегендерге карызга алып чыгышчу. Сатып алганга кудурети жетпегендерге карызга же арзанга сатышчу. Элдин чоңунан кичинесине чейин ушул улуу күнгө камынышчу. Үйлөрүндөгү болгон байлыктарын, кийим-кечелерин ошол күнгө сакташчу. Айт башталган күнү Кашкар шаарынын кийим жаңырбаган кишини көрүү кыйын эле. Кызыл тазыл ак гүлгө оронуп калгансыган шаар жомоктогу бейиштин төрүнө айланып калуучу. Дайрадай агылган шаардын эли Чабдостун салган мечтин көздөй чоң кичине дебей чубап жөнөшчү. Кылкылдаган элдин бир бөлүгү Аппак Кожо же Сачидия деп аталган медресеге сыйынуу үчүн бет алышчу. Айт күнү Этига мечитиндеги намазга жыгылуу эртең менен башталуучу. Кашкар шаарынын элине көнүмүш адат болуп калгандыктан, Чабдостун мечитиндеги калың элдин толкундары аларга анча байкалчу эмес. Ал эми биринчи жолу бул тири укмушка туш келген киши шаарда жашаган адамдардын эмне керемети болсо, ал жерден көрөр эле. Кым-куут болгон калың топ деңиздин толкундары катуу шамалдын бири-бирине урунуша калышкансып, ары-бери басканда жер чайпалып жаткандай сезилүүчү. Мечит сансыз кишилердин санаалаш сыры, кеп-кеңештердин орчону, акыл эстин, сый-сыпаттын, ымандуулуктун кажыбас кайратындай көрүнүүчү. Айт күнү намазга келишкендер бир гана Кудайга тообо кылуу эмес, баарлашып, сыр, чер жазышчу. Көрүшпөгөндөр көрүшүүчү, таанышпагандар таанышуучу. Ичте сызып жаткан далай буктардын чери тарачу. Намазга олтургандарда өзүнчө жүрөк эртээрлик, кубулжуган молдолордун чар тараптан чыккан үндөрүн, ары сырдуу, ары табышмактуу мечиттин үнсүз сөзсүз дубалдары коштоп тургансычу. Бул күнү шаардагы ар бир үйдө капалык жазылып, олтурганда бысмылдадан башталып, бүтөөрдө оомин менен аяктачу. Кемпирлер, кыз-келиндер баштарына ар түркүн жаңы жоолуктарды салынышып, айттап кирген үйлөрүнө кут, жаңы тилектерди тилешип, бата беришчү. Мындай күндөрдө менин да көңүлүм кечке чейин көтөрүңкү жүрүүчү. Ушундай мезгилдин такыр үзүлбөшүн, бүтпөшүн каалоочумун.
Тилекке каршы айт да болор, анын эртеси да келер дегендей, шаар өзгөчөлөнгөн күндөрү тынчып, анан баягы көр тиричиликтин кыл көпүрөсү кайрадан курула баштачу. Ал эми Кашкар шаарында өткөрүлүүчү айттан Какшаал тараптагылардыкы башкачараак эле. Элдин көбү мал менен коктук улоттордо, жайлоолордо жашашкандыктан, алар Кашкар шаарындагылардай мечиттерге барышпачу. Булардын айт күнү намазга жыгылуусу атайын күн мурунтан дайындалган көк шиберлүү жайык жерлерде өтүүчү. Ат үстүндө селде салынган молдолор, ак калпак кийген кары жаштар, азоо тайларды үйрөтүп минишкен өспүрүм балдар аларга кошулуп жапырт жөнөшчү. Кыздар чачтарын 10 өрүм кылып, артына өрүшүп, баштарына тебетей кийишип, топ-топ болушуп, ар бир боз үйгө айттап киришчү. Дастаркондун үстүндө карында сакталган сары май, курут, боорсок, ар түркүн куюлган куймак, каймак, чөбөгө, сүзмө, жуурат, наваттар жайнап, береке кирип, пейил кеңейүүчү. Бул көрүнүштөрдүн баары кайталангыс, испандык, сыгандын миң түркүн черткен гитара күйлөрүнө окшоп кетет деп, өзүмчө ойлонуп келе жатканымда Хатип көңүлүмдү өзүнө буруп жиберди. Ал мага кайрылып: "Сени Токтахун кайда алып барды?" деди. "Зайнап аттуу аялды кайтардым." "Эмнеге?" деди чоочуп. "Ким билет? Айткан жокпу?" "Ооба. Карыган Хатипти тамаша кылып жатасың го?" "Жок, урматтуум." "Чын элеби?" деди. "Ишенбейсизби? Мындай жорукту биринчи жолу угуп жатам." "Шектенсеңиз өзүнөн сураңыз." "Балего? Ойлоп акылым жетпеди." "Тири укмушуңгур," деди ал. Мен үн катпай, анын артынан жол уладым. Баягы Хатип экөөбүзгө уйралган түгөйлүү жыландар канышасы деп таанылган сөөмөйдөй ак жыландын келип кеткендиги тууралууда ага ооз ачпадым. Анткени менин айтканыма ишенбей коюшу мүмкүн деген ойдо болдум. Анын үстүнө ак жылан үйдөн кеткенине 3 күндүн жүзү болгон. Ошондон бери карай кайра кайрылбай, дайынсыз эле. Күн сайын ал менден жыландар ханышасы келдиби деп сурачу. Мен башымды чайкап, тим болуучумун. Зайнаптын үйүнө келгендиги тууралуу айтсам, дагы аны санаа басат го деп аядым. Экинчи чети көпчүлүк жыландар бири-бирине окшош болушкандыктан, баягы бизге уйралган ак жылан экенине да көзүм даана жете бербеди. Мага ал капыстан кабыла калгандай сезилди. Ошондуктан аныгына жеткенче оозумдан чыгарбоону ылайык көрдүм. Дагы бир жагдайды жыландар ханышасы жөнүндөгү ызы чуунун дүрбөлөңү өтүп кеткени менен шаар ичиндеги күбүр шыбырлар бүткөн эмес. Кээси узун кулактык кылып, жанагы жыландар ханышасында кызмат өтөгөн немеде бир балээ бар. Андан Хамирахун сак болбосо, аны да жыландарга муунтуп өлтүртөт дешсе, турмушунан жалчыбагандар. Ырас кылат. Ал шүмшүк кимибизди жыргатты? Угушубузга караганда Кашкар шаарында Абардинин кызынан башка да жыландар ханышасы бар экен. Анын сыры кайсы күнү ачылат? Азырынча так айткан киши жок. Жомокто болгон окуялар. Кашкарда накта жашообузда кезигет го. Тигинисине мунусуна да тан калып кереги жок. Өмүр жетсе, бул шаардан далайды көрөбүз, деген күбүр шыбырлар. Өз үйүнөн эч жакка чыкпаган Хатипке да, мага да эбак угулган. Ошондуктан жылан тууралуу кеп сөздөн баарыбыз сактанып калганбыз. Уксак укмаксанга, көрсөк көрмөксөнгө салуучубуз. Мунун баары Хамирахундун чучу кулактарындай кырдаалды эске алып, Зайнаптын үйүндө болгон окуяны Хатипке толук бойдон баяндап албадым. Жолдо ал мага "Ме, китепти" деп тигил үйдөн алып чыккандарын көтөртүп койду. Мен сүйүнүп, "Жарайт" дедим. Ал менин маңдайыман сылап, "Билимге ынтызарлыгың бар, деди. "Урматтуум, мен да Чабдостогу ак селде оронгон, азан чакырган молдолордой болгум келет." "Аның жакшы. Кудай алдында ак, так болсоң, баарына жетишесиң. Сиз чоң Хатипсиз го? Күнөөм санайсыңбы?" "Жок. Сенин оюңча эмне кылышым керек?" "Кашкардагы Этига мечитине барып, Кудайга кызмат өтөңүз, же мектепке сабак бериңиз", дедим ага бурулуп. Мен мечиттер үчүн молдо болууга жаралган эмесмин. Анын жайы шарты башка. Башында селде салынып, элди чогултуп, битире алуу кимдин да болсо колунан келет.
Чыныгы хатиптер илимдин артынан сая түшүп, дээринде, ниетинде Кудайга, жерге, жаратылышка тообо кылып, элди жерге, өңгө, тилге бөлбөй, ар бир элдин жаратып кеткендерин түбөлүк сактайт. Мен буга жете албадым. Кантип? Биринчиден, мен керт башымдын кызыкчылыгын унутканмын. Билимдин артынан түшүп, үй бүлөмдү сактай албадым. Бул да Кудай алдында кетирген күнөөлөрүмдүн бири. Анан кантип мечитке барып кызмат өтөй алам? Башына селде салынгандын баары эле катып эмес. Алардын ичинде да дөөлөт, бийлик бар. Тирүүчүлүктүн өзү да кыл көпүрө. Кылт этсең, андан дайынсыз куладың. Бирөөлөр жөлөп таяса жакшы, төлөбөсө көрүнгөн тебелейт, тепсейт. Ошентип бул көр турмуштан жоголосуң. Кудай буларды көрбөйбү? Көрөт. Бирок алдагы адамзат качан акылына келет деп күтүп олтурат. Кокус келбесечи? Андай болбойт, деди хатип. Мен ичимден анын айткандарына ынанып, көнгөн жайыбызга келдик. Бул күнү кечинде Хамирахундун үй бүлөсүндө эч кандай деле жаңылык болгону жок. Сыган шаар башчысы менен конокко кеткен бойдон жаткан жайынан кайтпады. Хатиптин бутуна суу куюп берип бүтүп, анан Загиранын бөлмөсүнө бардым. Эшиктен кирээрим менен, атам да келдиби? Деди чоочугансып. Ооба. Окуучусу зээндүү бекен? Билбейм. А сен анын жанында болгонуң жокпу? Токтахун мени күзөтчүлүккө дайындады. Кайда? Зайнабаттуу аялды кайтардым. Күйөөсү барбы? Жок. Таптакыр тийбептирби? Ажырашыптыр. Жашпы? Сизден улуу. Андай болсо бир жөн, деп Загира жайдары жылмайды. Экөөң сүйлөштүңөрбү? Эмнени? Маркы беркини. Ал уктады, мен жанында олтурдум. Эми атам экөөң күн сайын Токтахундукуна барасыңар. Бул буйрукпу? Өтүнүч, деп жуунууга камданды. Мен Загиранын алдында өзүмдү ыңгайсыз сезип жаттым. Загиранын мага ак жүрөгү менен жасаган мамилесине бүгүн мен айыккыс доо кетирип алгансып, андан тартындым. Экинчиден, бул кылыгымды Кокустан ал угуп калса, кандай абалда калаарымды ойлоп, көңүлүмдө кейип кеттим. Ошондуктан сөздү узартпай, дудук немече башымды жерге салып, кумгандагы сууну үзгүл-түксүз бутуна куя бердим. Загира акырын көзүнүн кыйыгы менен мени карап, "Бүгүн сен соо эмессиң", деди. "Соо элемин, ханышам. Ооруп калгансың го?" "Аз-маз. Ошондой чекеңден чыпылдап тер чыгып жатат. Өзүмө байкалбады. Мен көрүп турам. Азыр барып жылууланып жат", деди мени карап. "Рахмат", деп Загира менден эч нерсе сурабаганына, өтүнбөгөнүнө сүйүнүп, бөлмөмө кирсем, төшөгүмдүн аягында башын көтөрүп, ак жылан түгөй менен туруптур. Сүйүнгөнүмөн, "Келдиңби, ханыша?" дедим. Ал башын койкоңдотуп койду. "Апей-ой, сен дагы адамдын тилине түшүнөсүңбү?" дедим таңыркай карап. Ал ары сойлоп кетип, кайра бери жылып, түгөйүнүн денесин тийгизди. "Үйдөн кетип калып, Хатип экөөбүздү санаага салдың. Же дайныңды билбейбиз. Жүрүп эле бир күнү жылып жоголосуң. Кокус бирөөлөрдүн чоочун көзүнө чалдыксаң, өлтүрө чабат. Убалдан корккон ким бар дейсиң? Өлө албай жүрүп өлөң айтат деп жаман көрбө. Сен эмес, тили бар адамдар биз бири-бирибизге оңой менен түшүнбөйбүз. Анан боор токтоп жүргөн сага ким түшүнөт? Пайдаңдан башка бизге зыяның деле жок, бирок Кокустан жаманаттылыкка конгонсуңар. Ошондон бери адамдар сени актабады. Эй жылан, кайсыл бирин айтайын? Сенин тилиңди мен, меникин сен билбейсиң. Мүмкүн сенин ичиңде да толгон токой кайгың бардыр. Аны мен эмес, өзүңдөй жыландар түшүнөр. Бүгүн мен дал сендей жылан көрдүм. Үйдөн кетип калганыңа караганда, ошол түгөйүң экөөңөрбү деп ойлодум. Ал жерге мени издеп барган болсоңор, аныңарга рахмат. Мүмкүн Зайнап да Хатиптей боорукер аялдыр. Эгер андай болсо, мен тараптан иттик кетти. Ага жасаган обу жоктугум үчүн андан силерден да кечирим сурайм", деп көкүрөгүмө колумду койдум да, Хатипти сүйүнтөйүн деп, анын бөлмөсүнө бардым. Ал мамыгынын үстүндө теспесин тартып олтуруптур. Эшиктен кирип, "Улуу урматтуум, ак жылан кайра келиптир", дедим. Ал шашылбай, "Көргөмүн.
Менин бөлмөмдөн сага барган окшойт. Барып эс ал. Эртең кайрадан Токтахундукуна барабыз, деди. Мен таазим кылып чыгып кеттим. Ушул күндөн баштап жашоо тиричилигибиз күндөгүдөй өз ирети менен өтө берди. Шаар башчысынын буйругу, Токтахундун өтүнүчү боюнча Хатип анын баласын окутуп, мен Зайнаптын жандоочусу катары кызмат өтөп жүрдүм. Баягыдай түгөйлүү акчылан үйдөн кетип калганы да тыйылды. Зайнап менин сактагычым деп эркелетип, өзүнөн өзү көңүлү көтөрүңкү болуп, түнкүсүн да күндүз да эч нерседен коркпой калганын эскертти. Токтахундун да сүйүнүчү койнуна батпады. Күндөн күн уланып өтө берди. Адам ит жандуу деп бекеринен айтпаса керек. Ошол сыңары мен да Зайнаптын буйругу боюнча каракчыдай жанынан карыш баспоого аргасыз көндүм. Мен Токтахунду кээ бир кызганчаак эркектердей сезип жүрдүм. Ойношуна жандооч жандабаса, бул катынды Кудай алабы деген ниетте жүрдүм. Мындан башка ой түк мага келбеди. Зайнаптыкынан булак этип капысынан көрүнгөн түгөйлүү акчыландын бул үйгө келип кеткени да эбак эсиңден чыгып кеткен. Анын үстүнө шектенгеним эмнегедир жалгандай көрүнүп калды. Себеби Хатип экөөбүздү ээрчип жүргөн түгөйлүү акчылан үйдөн башка жакка кетпегенсип, Зайнаптыкынан кечкурун кайтканымда менин же Хатиптин бөлмөсүнөн көрүүчүбүз. Буга сыганда таң калып, ой, бул жыландар бизге ордосунда үйүр алды. Жарайсың балакай, сени жакшы көрүп, ээси катары артыңдан кууп жүрүп, акыр тапты. Буга акылыбыз жетпейт. Жылан жер сойлогону менен адамдай ойлогону чын окшойт, деп чөйчөктөгү сүттүн жанында жыйырылып жатканда коркпой, үркпөй, алардын денесинен сылап коюучу. Ошентип алар бизге үйүр алган. Мына ушундай көнүмүштүн адатында Хатип да, мен да, сыган да түгөйлүү акчыландан шек саноолорубуз, же булардан жаманчылык күтүү эси бизде такыр жок эле. Тескерисинче, Сөөмөйдөй акчылан жылаандардын ханышасы болгондуктан, биз да жылаандардын кайтаруусундабыз, деп ар кандай кокустуктардан капарсыз болуп, Зайнаптын айтканын аткарып жүрдүм. Токтахун мен үчүн дагы шаар башчысына көп акы төлөп, анда-санда аны менен бирге базар аралоого уруксат алды. Зайнап буга аябай сүйүндү. Ошол эле күнү мени базарга ээрчитип барып, Токтахундун сатып берген буюм теримдерин мага көрсөтүп келди. Бул күнү да мени бир жакка ээрчитип бармак болду окшойт. Ал мага: "Эй, үйүрсүз жигит, жүрү базарга", деди. "Ооба айым, сизге олдоксондук жасадым. Мен шордууну кечириңиз, экинчи кайталанбайт", дедим. "Үйүргө сени киргизе турган келин таап берейинби? Ушуга макулсуңбу? Менден үмүт этпе, көңүлүмдү калтырып койдуң. Эми болбойт", деди ал. "Шык", дедим мен. "Ишенбейсиңби?" "Жок. Дал ушул үйгө ээрчитип келем". "Болбойт", деди ыңгайсызданып. "Уялба. Чын айтам айым, мени кектебеңиз. Жылан эмесмин да. Ошентсе да, анда бири-бирибизди кечиришели". "Макул", дедим мен кубанып. "Жүрү кеттик", деп мени ээрчитип сыртты көздөй жөнөдү. Эшикте мындан мурунку өткөн 2 күндөй эле айлананы боз чалып, улам-улам көчөлөрдүн ар кайсы жеринде биринин артын бири улаган кичинекей куюңдар дуулдап өтүп жатты. Шамал майда чүйдө ыпыр-сыпырларды учуруп, шаар ичин аз да болсо чаң тополоңго түшүргөнсүдө. Кашкар шаарында мындай көрүнүштөр кайталанып тургандыктан муну анча деле элес алышчу эмес. Анткени күндүн кайсы гана мезгилине кес келбесин шаардыктар күнүмдүк көр тиричилигин жүргүзө беришчү. Зайнапта базардан сатып алган көрөн шарандарын мага көтөртүп коюп, өзү дуулдаган шамалдан көйнөгүнүн этегин жолдо карата делбеңдетип келе жатты. Бир маалда ышкырган куюндардын 3-4-өө удаа-удаасы менен бизди жандап өтүп кеткенсиде. Ушул мезгилде Зайнап жинди болгон немече бакырып өкүрүп, баягыдан качып жөнөдү. Мен эч нерсеге түшүнбөй, мес болуп, ордуман жылбай туруп калдым. Көзүм тызылдап, чуркап бара жаткан айымга кадалды. Баягы бозомук тарткан куюндун арасынан шамал менен кошо учкан, булак эткен ак неме карегиме чалдыга түштү. Анан ал топ-томолок түргө айланды. Тегерек ташты кимдир бирөөлөр тоо ылдый кулатып жибергенсип, бирде жерге тийсе, бирде көккө көтөрүлө түшүп жатты. Кээде куюнга сиңип кеткенсип, аркы терки өткөн кишилердин көзүнө илешпеди.
Бирок Зайнаптын тияк буякка буйтап качкандыгына караганда анын артынан саяк кууп алгансыды. Мен эс акылыма келе түшүп, айымдын артынан акмалай чуркап жөнөдүм. Тегил неме суу түбүнө ойкуп кайкыган балыкка окшоп, шамалдын багытын көздөй зымырады. Зайнап жанталашып, тияк буякка буйтап качып жүрдү. Чимириктей чимирилген ак неме жерде тынбай тегеренип, анын далбактаган этегине бирде жабыша калса, бирде сыйгаланып жерге түшүп, анан ошол замат куюнга аралашып көрүнбөй калды. Көчөдөн аркы терке өткөндөрдүн чоң кичинесин дебей, коюнга аралашып, чүлүктөй чүйрүйгөн кенедей ак неменин көздөн кайын болгонуна таң калышып туруп калышты. Зайнап жанагыдан жашыргансып, дубалдардын бирине сүйөнө кетти. Көргөндөр анын жанына чуркап барышып, "Эмне бале болду, айым?" деп таңыркап сурашты. Оңдон жүздөн кеткен. Зайнаптын тили күрмөөгө келбеди. Башындагы жоолугун шамал учуруп кеткендиктен чачтары үрпөйүп, кебете кешпири өзгөрүп, эки көзү чанагынан чыгып, үнсүз сөзсүз башын менин төшүмө жөлөдү да "Үйгө" деди. Мен эч нерсе түшүнбөй, далдырап, аны ээрчитип үйгө келдим да "Эс алыңыз, айым" дедим. "Туура айтасың, төшөк сал. Куп болот. Бойругумсуз жанымдан каршы жылбагын. Жарайт. Мен дагы корко баштадым. Эмнеден? Коюндуу шамалдан. Ал сизди учура албайт да. Ошентсе да. Жанагы куюндун арасындагы боз бөзгө окшоп булактаган неме эле? Жылан. Коюңузчу. Ишенбейсиңби? Ооба. Шамалда учкан жылаандар бар. Аларга сиздин кандай тиешеңиз бар? Суракчыдан беттер эле сүрүштүрөсүң да. Кечиресиз деп кол куушурдум. Айтканды аткарып жүрө бер да, деп ачууланып. Жол жоосун билсем, жардам тийип калаар, дедим төшөк салып жатып. Арбашканды билесиңби? Жыландар мененби? Ананчы? Жок. Анда баш оорутпа. Дагы айтарым, бүгүнкү болгон окуяны оозуңдан эч кимге чыгарба. Хатипкечи? Ага да. Токтахунгачы? Ал менин ишим, деп төшөккө жата кетти. Ушул окуядан кийин Токтоахун токтоосуз какшаал тарапты көздөй жөнөп кетти. Эмне үчүн экенин билгеним жок, мага айтпады. Бир гана шаар башчысына мен үчүн көп акы төлөшү, ошондуктан Хамирахун мага төмөнкүдөй буйрук берди. Зайнапты такай акмалап жүрүүгө, түнкүсүн анын жанында болууну эскертти. Эгер качып кетсем, менин ордума сыган өлүм жазасына тартылаарын шаар боюнча жарыялады. Мындай катуу өкүмдөн аябай корктум. Анын үстүнө Зайнаптын көзүнүн кареги менен тең айланып, сыган экөөбүз дагы бир балеге кабылбайлы деп ойлоп, айтканынын баарын аткара бердим. Кир жууганы сайга барса да, базарга да артынан карыш калбай ээрчип жүрдүм. Түнкүсүн анын жанында олтурганда уктабашка тырыштым. Мунумду сезип калган Зайнап, "Сен кыйналып жүрөсүңбү?" деди шамдын жанына олтура кетип. "Ооба, айым", дедим жертиктеп. "Сага убал болду. Боор ачысаңыз, боорго тептирбей эле койбойсузбу? Арга канча? Башкалар көз артпасын деп мен кайтартып койду го?" "Мүмкүн", деп Зайнап төшөгүнө кырданды. Жатаарда үйдүн босогосуна ак шооуна жип тартып, анан бөлмөмүн баарына сүт чачып чыгуучу. Мунун себебин сурасам, "Жанымда тикчиип карап олтура бербей укта. Эс акылымдан ажыратып албайын. Менин элекели соо болгонум жетишет. Убал соопсуз, убара дүйнө деген ушул", деп койгон. Бирок ошенткен менен менде ишенич пайда болуп, түнкүсүн анын жанында такай олтура албастан, жерге кыйшая тартып уктачу болдум. Таң аткыча ал үйдө шам жанып тургандыктан, кезек-кезеги менен ойгонуп, төшөктө жаткан Зайнапты карачумун. Мени атайлап, бул аялга сакчы катары дайындап кеткен Токтоахунга да түшүнө албадым. Бул аялдын талма оорусу же жалгыз калганда эс акылынан ажырап, элирип көрүнгөн жакка басып кетмей, адатынан мени акмалатып койду го, деген ниетте жүрдүм. Мындан башка эч нерсе башыма келбеди. Эмнеси болсо да шаар башчысынын үйүнөн бошой калганыма кубандым. Бир гана сыганды көрбөгөнүмө ичимден ызаландым. Анын үстүнө Хатип менсиз, жалгыз Токтоахундун үйүнө келип кетип жүргөнүнө да боорум ачыды. Ушинтип мен Загирадан да, Хатиптен да, сыгандан да ажырап, жападан жалгыз Зайнапты акмалап калдым. Бул мага таптакыр түшүнүксүз нерсе эле. Далаал аттанып,
аны билүүгө да ашыкпадым. Бардыгына көнүп калгандыктан Токтахундун да Зайнаптын да табышмактуу жоруктарына таң калбадым. Ошондуктан көнүмүш адат катары кабыл алдым. Анын үйү анча деле жакшы салынган там эмес болчу. Ошентсе да айланасы бак шакка толгон өзүнчө жайлуу жайды элестетип кетүүчү. Зайнапты такай жандап жүргөндүктөн башка иштерин жасатпады. Мен да өтүнбөдүм. Көп жолу сөзгө тарттым. Тилекке каршы чечилип түк сырын айтпады. Ичимден куса болсом да аргасыз амалсыз чыдап жүрдүм. Күндөрдүн биринде ал экөөбүз адаттагыдай эле суу алып келиш үчүн сайга бардык. Асман чайыттай ачылып, шаар күндүн ысыгына мунарыктап турду. Мындай күндөрдө шаардын ичин жандандырган соодагерлер менен эле эл. Ал эми суу алуучу сайдын көркүн чыгарган чака көтөрүшкөн кыз келиндер жана күн ысыгында киринүүчү балдар болуучу. Ошондуктан суу алардын жогорку тарабынан алынуучу. Эки чаканы колума көтөрүп, Зайнаптын артынан ал жерге ээрчип бардым. Бир аздан кийин, айым, уруксат этсеңиз, сууга киринип алайын, дедим ага кайрылып. Торпоктой болуп туруп ушул майда балдарга кошуласыңбы? Ананчы? Биттеп кеттиңби? Кеп анда эмес. Анан эмне? Сизге келгенден бери үстүм жаңыр элек, кийимдерим алмашылбады. Кайран неме десе? Чын айтам. Хаймирахундукунда күн сайын киринчү элең. Анда санда гүлдүн суусуна жуунчумун. Кой калпыңды. Ишенбесеңиз сураңыз. Кимден? Загирадан. Жанагы жалмаңдап жүрүп, Хамирахунга тийип алган немеденби? Деди кекетип. Үн катпадым. Ал мага жакын басып келип, кокочтуу болсоң киринип ал, деп колумдагы чаканы алып, жогору көздөй басып кетти. Мен үстүмдөгүлөрдү чечип салып, дамбалчан сууга түшө баштадым. Арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин кимдир бирөөнүн чыңырган ачуу үнү чыкты. Карасам Зайнап экен. Ал колуна көтөргөн чакасын ыргытып жиберип, бакырып өкүрүп, туш келди жакка качып жөнөдү. Мен шашып ушуп, үстүмө кийимдеримди кийбей, ошол тарапты көздөй чуркадым. Ал жин урган немече бакырып жүрдү. Кээде башындагы жоолугун колуна ала коюп, анда-санда артына кайрыла калып, бир немени чапкылап жибергенсиде. Бирок менин көзүмө эч нерсе чалдыккан жок. Эмне болуп кеткенин да түшүнө албадым. Кимдир бирөө аны тирүүлөй мууздап жибергенсип чаңырды. Качан гана ага жакындай бергенимде көзүмө бир шумдук чалдыкты. Жанагы Зайнап корккон неме тегерек аппак дирелдекке окшош экен. Ал жерде тегеренип баратты. Кээде узунунан жазыла түшүп, көккө түйүлдү. Зайнапка улам-улам чимириктей чимирилип жакындай берди. Ал андан кайсы гана тарапка буйталбасын, ошол замат чүлүктөй чүйрүлүп, алдынан тозок алып жатты. Жерге кагылган казыктай тип-тик сороё калды. Аял аны көрөр замат колун бооруна алып, бир азга тык токтоду. Талаада өсүп турган жалгыз түп кокодон бетер эки жакка булактай баштады. Суу түбүндөгү жылаажын агындын багытына карата ыргалгансып, акырындап жерде тип-тик турган бойдон Зайнапты көздөй жылып жөнөдү. Ал оорудан козголмок болду эле, бирок аялдын буту өзүнөн өзү чалыштады. Жыгылып кетүүчүдөй араңдан зорго артын көздөй кетенчиктеди да бакырып чалкасынан кетти. Ошол маалда баягы жерге сайылып, оңго солго теңселген неме тызылдап биринен бири ашып, артыман чурулдап келе жатышкан балдардан айбыктыбы, айтоор бир аз жерден көккө көтөрүлө түйүлүп, кайрадан жерге түшүп, чимириле тегеренип, анан көрүнбөй калды. Мен энтеңдеп, чалпылдап суу болгон дамбалчан, артыман жете келишкен балдарга кошулуп, Зайнапка бардым. Ал эбак акыл эстен кетип, жерде сулк жатып калыптыр. Өңү чөптөй кубарып, эриндери көгөргөн. Көздөрү жумулуп, бүткөн бою зикир чалгансып калчылдайт. Бетинин түктөрү чыгып, эттери титирейт. Мен анын башын көтөрүп, "Айым", дедим каргылданган үнүм менен. Ал үн катпады. Жабалактап, Зайнап экөөбүздү карап турушкан балдардын бирөөсү "Байке, мына кийимдериңиз", деп баягы сайдын боюнда калган кийимдеримди мага сунду. "Рахмат", деп үстүмө кийимдеримди кие баштаганымда Зайнаптын кыңкыстаган үнү чыкты. "Эсине келди", деди балдар чурулдашып. "Айым, айым", дедим ага эңкейип. Ал акырын көзүн ачып, мага бирдеме айтмак болду эле, тилекке каршы тили күрмөөгө келбеди. Анан колу менен
Үйгө эптеп жеткиз дегендей ишарат кылды. Мен балдар менен чогуу чаран Зайнапты көтөрүп үйгө жеткиздим. Дал ушул күндөн баштап ал 7-8 күн төшөктө ооруп жатты. Акыры баягы сайдагы окуядан кийин сүйлөбөй дудук болуп калды. Буга мен гана күнөөлүүдөн беттер ичимден аябай кайгырдым. Зайнап төшөктөн туруп ары бери басканга жарап калды. Жалдырама тийгенсип мени местее карады. Бирок эч нерсе айта албай тим болду. Жаман да жакшы да көргөнүн мага билгизбеди. Ошентсе да өз кызматымды уланта бердим. Арадан жарым ай өткөндөн кийин Токтоахун Какшаал тараптан келди. Болгон окуяны ага төкпөй чачпай айттым. Угуп олтурган Зайнап мага ачуусу келип, кызарып татырап, муштумун чымырата түйүп, "Сен баарына күнөөлүүсүң" дегенсип, олтурган мени көк желкеге коюп калды. "Айым, менде не жазык?" дедим ага карап. Зайнап мага жооп беретинде бир нерсени ачууланып айтмак болду эле, көмөкөйүнөн тили чыкпай, көгөрүп татарып тим болду. Ачуусуна чыдабай, башы кылтылдай түштү. Токтоахун аны акырын жаагынан сылады. "Болду алтыным, болду. Ачууланба, дагы ооруп каласың" деп эркелетти. Ал төркү үйгө кирди. "Урматтуу таксыр, мен күнөөлүү эмесмин. Өзүнүн элирмеyi бар окшойт." "Кайдан билдиң? Жөндөн жөн эле корко береби?" "Сен ошентип ойлойсуңбу?" "Ооба. Деги эмне болду эле? Далдырабай түзүгүрөөк мага айтып берчи." "Айттым го, дирилдекке окшогон тегерек бир немени көрүп, коркконунан тилсиз калды" дедим. "Ошол элеби? Ананчы?" Зайнап башкача баяндады го. "Көп болсо сууга кирингеним жөнүндө арыздангандыр. Келгенден бери үстүм жаңырбады. Этим кычышып, котур болуп кете жаздадым. Анын үстүнө сүйлөй албаган неме сизге эмнени айтып, жыргатмак эле?" Колу менен жаңсап көрсөттү. "Үйүмө бар, бир аздан кийин артыңдан барам" деди. Мен аныкына бардым. Төркү үйгө баш баксам, Хатип Токтоахундун баласын окутуп жаткан экен. Тоскоол болбойн деген ой менен эшикке чыгып турдум. Айтканындай бир аздан кийин Токтоахун келип калды да, "Хатип үйдөбү?" деди. "Ооба, жүрү" деди ал мага. "Балаңызды окутуп жатат. Эч нерсе болбойт" деп мени баягы бөлмөгө баштап кирди. Мен Хатипти көрөрүм менен эки колумду боорума алып, "Сак-саламат жүрөсүзбү?" деп таазим кылдым. "Шүгүрчүлүк. Көптөн бери көрүнбөй кеттиң." "Ооба, урматтуум." "Өзүң кандай жүрөсүң? Жакшы, сыган аман эсенби?" дедим. "Эсен" деди мага жылмайыңкы. "Кыздарыңызчы?" "Баягыдай." "Шашылып келип калыпсыз" деди Хатип Токтоахунду карап. "Балам эшикке чыга турчу" деди атасы Тахиржанга. "Жарайт" деп ал кудуңдап сыртка кетти. "Молдоке, биздин башыбызга мүшкүл иш түшүп жатат" деди тикесинен тик турган бойдон. "Кандай түйшүк?" "Сизге эмес." "Кимге?" "Башка бирөөлөргө." "Оорулуубу?" "Кандай десем, тартынбаңыз. Түшүнөм, бала кыял адамсыз. Мен сизди алдадым." "Эмнеге?" деп чоочуду Хатип. "Мунун баары күйөө балаңыз Хамирахундан коркконубуздан келип чыкты." "Кылмыштуу ишпи?" "Жок. Андай болбосо жашырбаңыз. Колдон келсе жардамымды берейин" деди Хатип окуянын төркүнүнө түшүнбөй. "Билесиз го, жылаандар ханышасы жөнүндө болуп аткан дүрбөлөңдү." "Ооба. Биз да ошондой абалга капталабызбы деп эч кимге эч нерсе билгизбей, баламды окутам деп шылтоолоп сизге бардым. Аргам амалым түгөнгөндө ошенттим" деди Токтоахун башын жерге салып. "Өлгөн жылаандар ханышасынын силерге кандай тиешеси бар?" деди Хатип таңданып. "Биз да жылаандарга курчалдык." "Кантип?" деди Хатип кумсара түшүп. "Мага коңшу үйдө бир бой аял жашап туруучу. Анын эскилиги эбак жеткен кепеси бар болуучу." "Анан?" деди Хатип тегинин сөзүн бөлүп. "Ага кыштыр жайдыр жер жемиштер сакталчу. Көрсө, ошол кепе жылаандардын ордосу экен. Күн жылыган мезгилдерде андан сойлоп сыртка чыгышчу. Бала бакыраларды да ал жерге жолотчу эмеспиз. Байкоосуздан аларга зыян келтиреби деп сактанчубуз. Жылаандардын кепеде жашагандарына көп жылдар болгон, бирок эч кимге тийбеди. Тилекке каршы бир кырсык болду, молдоке.
Жашырып, жапканда не? Жанагы бой аял менин экинчи катыным десем да болот. Аял эрке болсо күйөөсүнө теке болот деген чын окшойт. Чатагыбыздын башы индус көйнөгүнөн чыкты. Базардан атайын аны кийсин деп, куураган жаным сатып келдим. Обу жоктонуп, тыягы, биягы жакпайт деп кийбей койду. Жиним келип, аны кайра базарга алып барып сатып жибердим. Сен сатасың, мен баланчага белекке бермекмин деп чатак салды. Ачуумду кармай албай, аны аябай жанчып салып, базарга кетип калдым. Бирок жүрөгүм чыдабай кайра кайрылып келсем, эзээриген долун эме өлөйүн дегенби же мени коркутам деп ойлогонбу, айтоор ачуусуна алдырып, күчүн кепеден жөн жаткан жылаандарга чыгарыптыр. Мага долуланам деп, кепедеги бир топ жылаандарды тепсеп өлтүрүптүр. Аман калгандары ошол эле күнү суу сепкендей жок болушту. Арадан 3-4 күн өткөндөн кийин ал үйдүн тегерегин жылаандар каптачу болду. Түнкүсүн түшүнүксүз үн чыгарышып, аялдын да менин да тынчымды алышат. Айлабыз түгөндү. Эч кимге оозубуздан чыгарбадык. Кокус шыбыр-күбүр шаар башчысына жетип калса, жылаандар ханышасындай өлөбүзбү деп корктук. Ишенген кишилериме жашыруун айтып, бизге келген балейге көмөктөш болгула десем, Хатипке барып кеп кеңешин ук. Анан дагы анын үйүндө жылаандар ханышасында мурун кызмат өтөгөн үй кызматчысы ошонукунда жазада жүрөт. Мүмкүн ошол жолжобосун билер дешти. Алардын акылына көнүп, акыры баланы окутуу шылтоосу менен Хамирахунга көп тилде төлөп, силерден айла табылар деген үмүт менен үйүмө алып келдим. Ушул эле дейсизби, молдоке? Мындан жарым айча мурун Какшаал тарап жакка соода иштери менен барып келсем, жанагы аялды жылан кууптур. Андан коркуп, тил ооздон калыптыр. Азыр сүйлөбөйт, дудук. Анан мага жаңсап түшүндүргөнүнө караганда, ушул жолу анын артынан аябай кууптур. Болгондо да куйругун оозуна тиштип алып, жерде токочтой тегерениптир. Жерде ал көктө учуп, жерге түшүп сойлоптур. Түгөйлүү сөөмөйдөй ак жылан экен. Баамымда сайдагы сууга кирнишкен балдар болбогондо, аялды кууп жүрүп өлтүрмөк окшойт, деди. Көрдүңүзбү? Зайнап жок жерден мени күнөөлөп жатат. Аман калганына сүйүнбөй көк челкеге койгулайт ой. Сиз келгенге чейин мага бир да жолу үн каткан эмес. Сизди көрөрү менен эреркеп кетти, деди мактанып. Мүмкүн, деп Хатип сөзгө аралашты. Абалыбыз ушундай оор, арга жок. Кокус күнөө кетирсем, кечириңиз молдоке, деп Токто Ахун таазим кылып кол куушурду. Хатип бир топто үн катпай калды. Мен дагы жылаандар жөнүндө тири укмуштуу жорук уккандан кийин санаам сайга бөлүндү. Эмнеси болсо да Хатиптин менин бөлмөмдө жашап жүргөн түгөйлүү жылан кырсыкка кабылбаса болду деген ойго келдим. Аңгыча Хатип төмөнгүчө сөз узатып калды. Кейиштүү окуя айттыңыз. Бул силердин гана кырсыгыңар эмес го, деди ал Токто Ахунду карап. Дагы кандай залакасы тиет, молдоке, деди коркконсуп. Бизге, жерге, сууга, адамдар бири-биринин тынчын алышкандар аз келгенсип, Кудайым жараткан жер макулуктарында соо коюшпады. Ошон үчүн аалам адамга таарынды. Туш-туштан топон суулар көбөйдү. Жалын бүрккөн жерлер жарылып, суулар какшыды. Алла Таалам кырсыкты адамга бербейт, алар өздөрү жаратып алышат, деди Хатип. Ооба, урматтуум, дедим мен. Бул балээден кутулуш үчүн Какшаал тараптан көп тилдеге бирөөнү жалдап келдим. Мүмкүн ошол себеп болор, деди Токто Ахун. Ал кайда? Деди Хатип шашып. Жээнимдикинде. Анда ошого баралы. Кеңешип кескен бармак оорубайт эмеспи? Деди Хатип. Жүргүлө, деп тигил Хатип экөөбүздү эшикти көздөй баштап жөнөдү. Үйгө келгенибизде кара тору, арык чырай, узун бойлуу адам алдыбыздан тосо чыкты. Саламдашып, кол куушуруп, баарыбызга таазим кылды. Биз да ага жооп кайтардык. Ал үйгө баштап кирди. Төрдөгү килемдин үстүндө калың кара сакалчан, башында суусар тебетеи бар, көздөрү жайнаган, аппак жүздүү толмоч, эки бети анардай кызарган киши малдаш токунуп олтуруптур. Ал ордунан туруп, Хатип менен кол алышып көрүштү. Токто Ахун бизге кайрылып, бул олуя түрк, ырым-жырымы тыйып калабы деп Какшаал тараптан ээрчте келдим.
Қазақ менен қырғызды, түрктү айырмалоо кыйын, dedi тамашалап. Ооба, үчөө тең байыркы эгиздердин тукумдарынан эмеспи, dedi Хатип килемге олтуруп жатып. Туура айттыңыз. Атым Дабай. Мындай олтургула, деп өзү жыла берди. Аңгыча эшиктен Кытайдын кооз чарасын көрүттөрүп, үй ээси менен кошо жашы 7-8-дерге барып калган бала колуна кумган сары чылапчын менен баарыбыздын колубузга кыдырекей суу куюп, кол аарчысын сунду. Ага батабызды бердик. Бир аздан кийин ширин күрүч тартылды. Ал жээлип, чай ичилди. Анан Токтоахун үнүн каргылдантып: Бул үйдө түркүн кишилер олтурабыз. Бөлүшөрүбүз, тартышаарыбыз жок. Колдон келген жакшылыгыңарды аябагыла. Сураганыңарды берейин. Өтүнөөрүм, жанагы аялды жылаандан куткаргыла. Айласын тапкыла. Анын залакасы мага да тийбесин. Бул иш үйдөн алыс чыкпасын. Шаар башчысы билсе, терибизди тескери соет, dedi Токтоахун. Жаман иш, dedi Хатип. Ошондой, молдоке. Угушума караганда мурунда бул шаардыктар жылаандардын убалына калышыптыр. Ооба, dedi Токтоахун шашылып. Бекер кылгансыңар. Кээги оңой менен кайтпас. Арга кетсе, жер эл которуштурууга туура келет. Жеке эле жанагы аялың эмес, керек болсо бүтүндөй Кашкар шаарынын эли үй жайларын таштап, туш тарапка качышы мүмкүн. Балээ болгон экен да, dedi Токтоахун чоочуп. Айтпа, соодагерим, жыландардын ачуусу жаман. Артыңдан жалгыз бирөө куубайт. Бирөө акмаласа, экинчиси жолуңду торойт. Үчүнчүсү октой атылып, денеңди көзөтөт. Төртүнчүсү ышкырып, асманда учат. Ошол үчүн анын ордосуна да, канышасына да тийүүгө болбойт. Бул жаңылык эмес. Мындайлар эчем болгон. Соодагерим, айтымыма караганда жанагы аялды кандай жылан кууду? Ошону адегенде билели? Dedi Дабай ойлоно калып. Аял коркконунан дудук болуп калды, dedi Токтоахун шашкалактап. Кап, dedi Дабай кабагын салып. Бирок кууган жыланды көргөн киши бар. Ким? dedi чоочугансып. Мобул үй кызматчы, dedi Токтоахун мени көрсөтө берип. Мен ыңдайсыздана түшүп, ооба, таксыр, дедим. Кандай жылан экен? dedi. Дирилдекке окшош. Акпы, карабы же кызылбы? Ак. Кандай кууду? Кээде көккө көтөрүлө түшөт. Анан сойлойт. Дагы төптөгөрөк болуп жерде тегеренет, дедим. Дабайга карап. Иш чатак, dedi Дабай. Эмне үчүн? Эгер мобул үй кызматчыңардын айтканы чын болсо, жанагы аялдын артынан кууган жылан, жылаандар ханышасы. Өзүнүн эмес, башкаларыныкын конун кууп жүрөт. Себеп? dedi Хатип. Баягы биздин үйдөгү үйүр алган ак жылан го дегенсип, шектүү мени карап. Эй, молдоке, ал көч журт баштаган жылаандардын ханышасы. Учат кээде куйругун оозуна тиштеп алып, жерде тегеренип зымырайт, сойлойт, из жашырат. Бир эле кишиге өчөшүп тим болбойт. Элдин, жердин баарына коркунуч туудурат. Илгери бир айылды бүт жылаан каптап, журтубуздан көчө качып, мындан да арга табылбаганда түлөө чаап кутулганбыз, dedi Дабай белиндеги курун оңдоп. Кандай? dedi Токтоахун чоочуп. Мунун силерге кереги жок. Жылаандардын жерде тегеренип кууганы, тегеректе бүт курчайм дегени. Көккө түйүлгөнү, биздин күчүбүз теңирде. Жерди сойлоп жол торгону, дайрадай агылып көп келебиз. Топон суудай каптап киребиз. Куйругун оозуна тиштеп алып, жерде тегеренгени, кутулпайбыз, камдана бергиле дегени. Ишараты. Балеге кабылыпсыңар. Иш чатагына айланыптыр, dedi Дабай башын жерге салып. Кандай амал бар? Алардан кутулууга, dedi Хатип. Молдоке, окуп билим алганыңыз менен накта элдин, жердин турмушун окуган эмессиз го. Карапайым калктын башына эмнелер гана түшпөйт. Айла табылар, dedi Дабай. Ошентиңиз, сураганыңызды беребиз, dedi Токтоахун. Эптеп, көрүнгөндөн сурап жүрүп, жылаандын тилин билеттешкенинен сени таап, бул жерге алып келдим, dedi Токтоахун корккон түрдө. Аның рас, бирок бул иш мага өлүм менен тете, dedi Дабай. Эмнеге? dedi Хатип. Биринчиден, мен жыландар ханышасын тааныбайм. Экинчиден,
Менин бул жакка келгенимди туюп калышкан жылаандар эбак жетип жок болушту. Ошондуктан ал ханышаны көргөн киши гана мени ээрчитип, жылаандардын жолунан тосо чыгышыбыз керек. Минтпесек, алардан кутулуу кыйын. Элдин тынчын алат. Кокус, дагы жылаандан кан чыкса, журт которуп да кутула албайсыңар. Такай эле мен силердин шаарда жүрө албайм да. Тигил тарапта да оокат тиричилигим бар, деди Даабай. Деди Хатип. Ханышасын тааныса, мобул үй кызматчы, анан дагы жанагы артынан жылан кууган аял тааныйт, деди Токтахун. Аялдын колунан эмне келет? Ансыз да жылаандан коркуп дудук болуп калыптыр. Эми көрсө жүрөгү жарылышы мүмкүн. Алда кандай болот? Ким билет? Алдымда эмне балекет күтүп турат? Аны сезген көргөн киши жок. Кокус мага жылаан менен арбашууга туура келер. Талаада өлсөм, өлүгүмдү алып келгенге киши керек, деди Даабай Токтахунду карап. Киреше чыгашасы менден, деди тигил. Кеп, дүйнөдө эмес, соодагерим. Кашкарга мен сенин дүнүйөңө кызыгып келген жерим жок. Жылаандардын тоосу адамдардан кайтып кетиптир. Бул жүрөк түшөөрлүк көрүнүш. Ошол жанган тоосун адамдарга кайрысам деген гана тилегим. Антпесем жылаандар бүтүндөй элдин тынчын алат. Кырсык болуп каптаса, качарга жылчык таппай калабыз. Анын үстүнө буга чейин жылаандар шаарда жашашкан элден аябай ыза көрүп калышкан. Ошон үчүн жылаандар ханышасы өчөшүп калды. Ал жалгыз эмес. Анын учу кыйыры көз жеткиз, сансыз жылаандары бар. Ошондуктан бүгүндөн калбай алардан келе турган жолун тосуп чыгыш керек, деди Даабай. Сизге эмне керек? Сураңыз, баарын даярдап беребиз, деди Токтахун. Бир кара кой кошуп бериңиз. Анан жылаандар ханышасын тааныган, көргөн киши мени менен кошо барсын. Эмне үчүн? Деди молдо. Эгер чын эле жылаандардан аман эсен кутулгуңар келсе, экинчиден мен аны билбейм. Кудай алдында жылаандарга каршы баардык ырым-жырымды жасайм. Кокусалардын адамдарга болгон кегин жандыра албасам, кайрадан жылаанга капталасыңар. Ханышасын таап, таанып, алдынан өтүш керек. Алар адамдарга кол салган жок. Тескерисинче биз адамдар аларга тийиштик. Ошон үчүн айбандан төмөнбүз, деди Даабай. Бир иттин балеси баардыгына тиет деген ушул, деди Токтахун үшкүрүп. Болоору болду, деди Хатип ачууланып. Кайдагы бир ач көз, мыкаачы шаар башчысы Камирахун билбесин деп коркосуз. Андан көрө эл журтту жылаан каптабасын деп тилесеңиз болот. Кырсык болсо, ал да жылаандан соок албайт. Кана, кимиңер мени менен жолго чыгасыңар, деди Даабай бизди карап. Мен барат элем, өлсөм да. Тилекке каршы жылаандардын ханышасын тааныбайм. Мүмкүн жанагы жылан кууган аялды эптеп алып барарсыз, деди Токтахун. Менин андай катындыгым жок, деди Даабай кесе сүйлөп. Мен тааныбайм, деди Хатип капсынан. Муну күтпөгөн Токтахун да Даабай да таң калуу менен аны карашты. Кайдан? Деди Даабай чочуп. Анын качетине, андан көрө келе турган кырсыкка камыналы. Даабай үн катпай бир азга турду да. Ошондой деңизчи. Ооба, ол ядабай. Түйшүк бир гана кишиге келгени жаткан жери жок. Баарыбызды жалпы капташы мүмкүн, деди Хатип. Кантип, деди Токтахун чоочуп. Биз тынч жаткан жылаандарды өтө ыза кылып койдук. Алардын да биздин алдыбызда өтөй турган жакшылыгы, жамандыгы бар. Ошону эске албадык. Күчтүүбүз, акылдуубуз деп бири-бирибизди эзгендей, аларды да өзүбүзгө гана пайдаландык. Кудайдын алардын шыбагасы жерде элеби, же бизге дагы барбы? Муну ойлободук, деди Хатип. Ак сөз молдоке. Мен сиздей билимдүү эмесмин, бирок мен Кудайдын элдин кулумун. Мындай жорук болоорун билгенмин. Түшүм аян берген. Өзүмдүн ушундай эч ким билбеген, көрбөгөн, түшүнбөгөн ишаратым бар. Буга аябай таң калам. Бир чети сыймыктанам. Дагы бир менин айтып берүүчүм мышык. Анын делдейген эки кулагы бар. Аппак түздө. Денеси капкара. Мойнунда сары мончок шуруга окшогон тумары бар. Элге тууган туушкандарыма, жашаган айылыма кырсык болоордо көзүмө көрүнөт. Ботодой боздоп, миоолоп, кайда барсам ошол тарапка узатат. Бул жакка келеримде да ушундай болду. Арадан анча көп убакыт өтпөй эле Токтахун барып болгон ишти баяндады.
Мен көп дүйнө таап байыйын деп Кашкарга келгеним жок. Элиңерге жериңерге пайдам тээр бекен деп келген үмүттөмүн, деди Даабай бизди карап. Кайсы күнү жолго чыксак да мен даярмын, деди Катип. Молдоке, муну бизден башка эч жан билбеши керек. Эгер жылаандар бул тарапты көздөйт каптап келээрин кимдир бирөөлөр туюп, билип угуп калса, анда элдин тынчы кетип, күнөөсүз бирөөлөр азапка тартылат. Имиштер уланып, эл дүрбөйт. Ал эмес үй жайын таштап качкандар болот. Ошондуктан тилибизге, оозубузга сак бололу. Жылаандар адамдарды кептеп калышты. Аны кайрышыбыз керек. Башкача айтканда аларга канышасына элдин жердин атынан таазим кылышыбыз зарыл, деди Даабай. Ооба, деди Катип. Молдоке, сиз бул ишке бара албайсыз, деди Токтахун чоочуп сүйлөп. Чабалмынбы? Жок. Жыландар канышасын мен гана тааныйм. Аныңызда шегим жок. Анан эмнеде? Бул бир эле күндө бүтө турган иш эмес го? Ошондой, деди Даабай ойлуу. Деди Катип. Күн сайын кечинде үйүңүзгө барып турушуңуз зарыл. Анын үстүнө мен Хамирахунга ушул туурасында гана сүйлөшкөнмүн. Ошого жараша акы төлөгөнмүн. Дагы бир маанилүү иш. Кокус, сиз убагында үйүңүзгө кайтпай калсаңыз, кыздарыңыз бушайман болушат. Эгер Хамирахун туюп калса, баарыбызга чаң тополоң салат. Суранам, молдоке. Кыздарыңызды аясаңыз, барбаңыз, деп Токтахун кол куушуруп, анын бутунун алдына жыгылды. Катип үн катпай туруп калды. Токтахун чындыкты айтып жатат. Бараар жерибиз узак. Алардын жолун тосуп бир топ күн жүрүш керек. Бул үйгө келгенде мен далы ачтым. Жылаандар сүйлөбөгөнү менен алар бизде эле дээрлүү. Далынын мага берген белгисине караганда, бул айланада жашашкан жылаандар ордосунан козголуптур. Жерде сойлоп, көктө учушуп, башка тараптагыларга да кабардап жатышкан окшойт. Бирок мен ал тарапка жалгыз барбайм. Анын үстүнө жылаандар канышасын өмүрүмдө көргөн эмесмин, деди. Сөзсүз түрдө аны билген киши керекпи? Деди Катип. Ооба, молдоке. Сыр эмнеде? Деди Токтахун. Алардын канышасы ар түркүн түстө болот, деп атамдан укканмын. Көч башталганда алдында, ортосунда же артында жүрөт имиш. Аны издеп таап, алдынан тосо чыгып, түлөө чабыш керек экен, деди Даабай Катипке. Мунсуз болбойбу? Түрк олуям, деди Токтахун. Алардын кегин кайрыбасак, жылаандардын каргышына калып, элиңерди капташы мүмкүн, деди Даабай. Бул коркунучтуу жорук, деди Катип. Акылым баамдап, жүрөгүм сезген үчүн айтып жатам. Ишенбесеңер өзүңөр билгиле. Анда эртең какшы ал тарапка кеттим, деди Даабай таарынгансып. Жок, антпеңиз, деди Катип шашкылактап. Ооба, ошентиңиз. Мен жанымды тобокелге салаар элем. Тилекке каршы, мен өмүрүмдө жылаандар менен аралашып көргөн эмесмин. Жылан кууган аялды кошуп алгандан баш тарттым. Катип эч жакка бара албайт. Молдокем, бул ишке баш байласа, анда баарыбыз тең балеге калабыз, деди Токтахун күйпөлөктөп. Анда мен баш тартам. Ар ким эле өз жанын коргосо, мен өлүмгө баргандай келесиомунбу? Тапкан экенсиңер акмакты, деди Түрк Даабай. Шашылба, деди Токтахун чыйпылыктап. Ишти созбой, бүгүндөн баштап жолго чыгыш керек, деди Даабай ачуулана түшүп. Таптым, деп бакырды Токтахун санын чаап. Катип аны таң калуу менен карады. Ал ким? Деди Даабай. Мобул үй кызматкер, деп мени көрсөтө берди. Ушулбу? Деди Даабай арсар түрдө. Ооба, бул жылаандар канышасында кызмат өтөгөн. Жанагы жылан кууган аялды да андан кайтарып жүрүп, мен муну Хамирахундан көп дилде берип, күнүн да түнүн да сатып алганмын. Азырынча бул туурасында шаар башчысы тынчымды ала элек, деди Токтахун. Мен угарым менен жүрөгүм шуудей түштү. Эмне деп айтаарымды билбей туруп калдым. Бул дагы жылаан арбагычпы? Деди Даабай таң калуу менен мени карап. Жок, урматтуум, дедим каргылданып. Таксыр, сен мени шылдыңдайын дегенсиң го, деди Даабай ишенбегенсип. Чын айтам, деди Токтахун жанталашып. Сенин да шайтаның барбы? Деди Даабай. Мен үн катпай, ийнимди куушуруп, Катипти карадым да, урматтуум, улам эле жылаандарга кабыла беремби?
деп ыйламсырадым. Мына, мага шерик өзүнөн өзү табылбадыбы? Деп жылмайды Даабай. Эгер сен бул ишке макул болсоң, мен Хамирахундун капканынан сыган экөөңдү тең куткарып алууга аракет кылам, деди Токтахун ишенимдүү. Ошентиңиз, деди Хатип жандына түшүп. Даабай сөз эмне жөнүндө жүрүп жатканына толук түшүнө албай. Жылаандар ханышасын тааныйбы мунуңар? Деп сурады бүшүркө иретинде тигил экөөнөн. Ооба, деди Хатип ишенимдүү. Урматтуум, дедим шашкалактап. Эмне айтарыңды билип турам. Тагдырым тайкы болбосун десең, Даабайга кошулуп баргын. Кудай силерди колдосун, деп Хатип бата кылып жиберди. Ак жол, деди Токтахун. Сөз бүттү таксырлар, деп Даабай ордунан турду. Мен эмне кылаарымды билбей турганда Хатип мага: баягы үйдөн безип, жоголгонуна бир топ күндүн жүзү болду. Кудайга пейлим түз эле. Ырыс кыбыс бардыр. Мүмкүн жолуңан акмалап жолугаар, деди Хатип, мага боору ооргансып. Улуу урматтуум, караңгыда тамекисин жоготкон кемпирге окшоп, аны кайдан табам? Бул иш Даабай таксыр экөөбүзгө өлбөсөңөр да өлгүлө деген буйрукко. Ай, алчытаасын жеген чычым, таксырын көрсөткөн жакка бара бербейсиңби, такылдабай, деди Токтахун мага. Бул сооданын иши, дедим мен ага. Кандайча? Деп чоочуду ал. Даабай таксыр экөөбүз эл журтту жылаандар каптабашы үчүн өмүрүбүздү өлүмгө байлап жатабыз, дедим мен. Чын эле, деди Даабай шашкалактап. Эмне дегиң бар? Деди Хатип таңыркап. Бул таксыр бай соодагер. Ал талашсыз, деди Даабай. Ошон үчүн ар нерсенин эсеп чотун билет. Баасын да, деп коштоп кетти Хатип. Өмүрдүкү жогору, дедим мен. Жубарымбек, Хамирахундун капканынан сыган экөөңдү куткарсам болду да. Дагы сага эмне керек? Деди Токтахун сурдана түшүп. Андай болсо тил кат бериңиз. Убадаңыз оозуңуздун жели. Ал базарга өтпөйт. Эч ким да сатып албайт, дедим. Мына, накта кашкарлык, деди Даабай каткырып. Хатип жандана түшүп. Бул менин башыма келбептир. Келгенден кийин берем. Анда барбайм, дедим мен. Тамашанын очору экөөңдө турбайбы? Деди Даабай күлүмсүрөп. Тил катты жылаандарга бара жатып, эмне кылмак элең? Же ошону көрсөтсөң, жылаандар ханышасы алдыңа өзү сойлоп келе калабы? Деди Токтахун ары басып. Тапансың, деди Даабай мени ачуулуу карап. Мен күнөөлүү эмесмин, таксыр. Турмушум, тагдырым, көр жан сактоо ушуга үйрөтүп жатпайбы? Бир оо жоктонгон аялдын кылыгы үчүн мүмкүн өмүрүбүз кыйылаар, дедим. Токтахун, буга тил кат бер, деди Хатип. Мүмкүн бул жылаандар ханышасын билбеген, көрбөгөн, тааныбаган чыгар, деди Даабай. Мен бекеринен жылаандар ханышасында кызмат өтөгөн эмесмин да. Ийде, деди. Ошондой, таксыр. Мен укпаптырмын. Какшаалда жүрсөңүз кайдан билесиз, дедим. Андай болсо бир жөн, деди Даабай Токтахунга карап. Соода бардык жерде, нерсеге так калыс. Чын-чынына келсек, мен сенин күчүңдү, эркиңди, аткара турган ишиңди, жада калса керт башыңды, өмүрүңдү көп дилде берип, убактылуу сатып алганмын. Ал үчүн мен шаар башчысына тил кат берип, тил кат алганмын, деди Токтахун жайдарланып. Кантип, деп таңдана түштү Хатип. Ишенбесеңиз мына, деп төш чөнтөгүнөн кагаз алып чыгып, Хатипке сунду. Менин башым жерге шылктай түштү. Тобо, деди Даабай жакасын кармап. Бул дүйнөдө баары сатылат, алынат. Дилдең жокпу, жылаанга окшоп жерде сойлоп, топурак жеп жүрө бер, деди Токтахун. Барсаң да барбасаң да барат турбайсыңбы, деди Даабай мага. Мен үн катпадым. Бул кылмышкер. Күнөөсүн кимдин кызматын өтөсө да акташ керек. Мунун эрки да өмүрү да өзүндө эмес. Хамирахунда. Азырынча менде, деди Токтахун тегиге. Ал эмне кылмыш? Деди Даабай. Аны өзүнөн сура. Мойнуңа тагдырдын оор ташы байланган турбайбы? Кой, күндү созбой жолго камыналы. Далынын мага баяндаганына караганда жакын арада жылаандар Кашкарды көздөй агылат. Эпте ошону токтотуп калалы, деди Даабай. Биз үн катпадык. Ошентип Даабайдын өтүнүчү боюнча бир кара койду жетелеп, экөөбүз эки эшекке минип, ага эки куржун артып, түн катып жолго чыктык. Даабай бир топко чейин үн катпай бара жатып,
Анан мага кайрылды да: "Жубарымбек, сен кандай кылмышка тартылдың эле?" деди. "Таксыр, ал узак окуя. Айта бер, барар жерибиз алыс. А менде болсоң кам санаба, эч кимге айтпайм. Коркпой элебай. Кылмышкерлер көбүнесе ушундан шектенишет эмеспи?" деди. "Ооба", дедим мен алдымдагы эшегимди теминеп. "Сен жөнүндө толук билгеним оң. Эмне үчүн? Жаныбызды тобокелге салып жатпайбызбы? Менин го аргам амалым жок. Сизге эмне азап? Жаныбызды бекерге түлөө чаап. Эй карагым, ошондой жаралып калсам не кылам? Адамдарга көп жакшылык кылдым. Анымды анда-санда селе билди. Калганы көрмөксөн билмексен болушту", деди жетелеген коюн "кош" деп коюп. "Токтахун ак бетиңизди кайрат деп ойлойсузбу?" "Жок. Анан эмне Какшаалдан атайын келдиңиз?" "Менин энем өзбек, атам түрктүн баласы. Турган жерибиз кыргыздардын арасы. Ошон үчүн кыргызча, өзбекче, уйгурча, түркчө да жакшы так сүйлөйм. 80ден 90го барып калган кары бар. Ал өмүр бою адамдардын жакшылыгын аябады. Бизди ошого тарбиялады. Капысынан Токтахун ага жолугуп, башына түшкөн кырсыгын жуураптыр. Чал мени Токтахунга кошуп жиберди. Жылаандардын сырын атамы ээрчип жүрүп үйрөнгөнмүн. Сени көздөй сойлоп келе жатканда колуңа ак бөз кармап, алдынан тосо чык. Ошондо артына кайрылат. Мен сага душман эмесмин. Жер үстүндө ак тилек менен жашап жүрөм. Зыяным тийбейт, жаныбарым", деген мааниде. Мындан башка да бир жыландын көзүнө илеби болот. Ал эми адамдарда мындай Кудайдын керемети анда-санда эле кездешет. Бул укумдан тукумга берилет. Ошон үчүн атам да мен да жылаандар менен тиктешебиз, деди. "Кантип?" дедим. "Көз ирмейбиз. Эмне үчүн? Жылаандын да кишинин да көз отторунун илеби бири-бирине чагылышат. Кимисиники күчтүү болсо, ошол ар башуудан баш тартат", деди дабай эшектин үстүндө шылкыйып бара жатып. "Кызык", дедим мен. "Ошондой тууган. Бул жарыкчылыкта өзүңдү өзүң тааный билбесең, турмушуңдан очок табышың кыйын. Түбө түшкөн жашоонун жолу ар бирибизге ушундай. Менин көп алаксытпай, кандайча жылаандар ханышасын тааныйсың? Эмнеликтен күнөөгө тартылгансың? Ошону айт", деди. "Болуптур", деп көргөн билгенимди жабырып жаппай баяндап өттүм. Дабай кулак түрүп укту да: "Сага убал болуптур. Ишибиз оңунан чыгып, Кудайым колдоп өлбөй тирүү калсак, Какшаал тарапка качып кеткениң оң го", деди. "Анте албайм", дедим мен. "Эмне үчүн? Менин ордума күнөөсүз сыганды жазалап коюшу мүмкүн. Шаар башчысынын атайын элге тараткан буйругу барбы? Ананчы? Тушоомун дечи?" "Ошондой". "Каап", деди Даабай кейиштүү. "Таксыр, биз эмне үчүн түн киргенде Кашкардан чыктык?" дедим, аны менен эшегимди жанаша бастырып. "Кимдир бирөөлөр шек санап калбасын деп. Токтахун өтүндү". "Чоң митаам", дедим. "Эмне үчүн антип ойлойсуң? Тил кат бербей койбодубу? Анын кажети эмне сага? Жылаандардан аман соок айтсам, аны Хамирахунга көрсөтүп, сыган экөөбүздүн башыбызды бошотууга аракет жасайт элем", дедим жетелеп бара жаткан койду айдап. "Болбогон кыял", деди Дабай эшегин кыдыңдатып. "Эмне үчүн антип ойлойсуз, таксыр? Сен да сыган да ал тордон кутула албайсыңар. Күнөө деген күнөө. Аны жуушка силерге көп байлык керек. Ал жок, жанда эркта жашоо да болбойт эмеспи? Анын үстүнө Токтахун сени убактылуу шаар башчысынан сатып алганда. Сиз да Какшаалдан Кашкарга дилдеге сатылып келдиңиз да". "Жок, адамгерчилик үчүн. Анда көп макоолордун бирисиз. Эмнеге? Дүйнөгө баары сатылат. Бирок мен Кудайдын, жаратылыштын кулумун. Ошондуктан эч качан дилдеге жан үрөгөн эмесмин. Мендей болбоңуз. Аргасыз дилде көзүңүздөн учмак. Мүмкүн. Ишенип коюңуз. Дөөлөткө, бийликке, даңкка, байлыкка ач көздөнүп умтулуу бул айыкпас жаратылыштын адам баласына буйруган оорусу. Ошон үчүн адамдар жарыбай жүрүшөт. Мына ушундан кең аалам адамдарга тарыган", деди мага. "Ал ооруну айыктырууга болбойбу? Укумдан тукумга өнөкөткө айланган, канга сиңген, сансыз кылымдар бою адамдардын тагдырын жуткан, дагы да жута берет. Анткени жерде өскөн айгыр телпекке окшоп көрө оокат,
көр тиричиликтин жетишсиздигинен өсө берет. Учу кыйрык кайда экенин билбеген жашоонун сапталуучу учук жебинин чечилгис түйүнү ушунда, деди Дабай жанын сүйлөп. Олуясыз го? Жок, турмушта көргөнүмдү гана айттым. Бул жашообузда эсептеп бүтө алгыс эсеп, деди. Мен үн катпай бир азга ойлоно калып, сиз жетилеп бара жаткан кара койдун жыландарга кандай тиешеси бар? Дедим мен ага. Убагында көрөсүң. Ушул жерге тук этип алалы, деп эшегинен жерге түшүп, аны тушай баштады. Туура айтасыз, таксыр, деп алдымдагы эшегимди аныкына кошуп, койду аркандадым. Дабай экөөбүз ал жерге түнөдүк. Эртеси эртең менен кайрадан жол тарттык. Түш ченде бозомок тарткан түз талаага туш келдик. Дабай айланасын карап, келээр жерге келдик, деди. Жыландардын ушул жерден тособузбу? Дедим. Кайдан билдиң? Деди эшектен жерге түшүп. Жөн эле сурадым. Аларды 2-3 күн күтөбүз. Келбесечи? Андай болушу мүмкүн эмес, деди туш тарабын каранып. Кызык, дедим мен эшектин үстүндө чокчоюп олтурган бойдон. Дабай мени бир азга карап турду да, түш жерге, деди. Жарайт, таксыр, деп өзүмө тийиштүү жумуштардын баарын аткардым. Артына келген куржунубузду бир көзүн ачсам, ак матага оролгон көп бычактар бар экен. Көрөр замат коркуп кеттим да, шашып-пушуп кайра оозун жаба койдум. Мунумду көрүп калган Дабай, сага жин тийдиби? Жок, таксыр. Анан эмне чочудуң? Деди. Бычактарды эмне кыласыз? Соём. Кимди? Сени. Эмнеге? Жылаандарга түлөөлөйм, деди ачууланып. Алар киши жебейт, дедим. Оп тартканда көрөсүң. Быжылдабай тигил жагынач. Анда тамак аш бар. Алып чык. Өзүңдүн үй кызматчылык милдетиңди аткара бер. Мен бизди бул жерге жеткизип келген кунаажындарыбызды жайгаштырайын, деп ары басып кетти. Куржундун ичиндеги тамак аштарды кичинекей дасторкон өңдүү бөздүн үстүнө жайып бүтөөрүм менен Дабай келди. Экөөбүз үнсүз сөзсүз тамактандык. Какшаал тарапта дала емиштер Дабай жөнүндө көп айтылуучу, бирок мен буга чейин көргөн эмесмин. Ошондуктан ага батынып эч нерсе айта албадым. Кимдир бирөөлөргө таарын кансып, дулдуюп, көпкө сүйлөбөдү. Мен да ага батынып эч нерсе сурабадым. Биз келип токтогон талаада тымтырстык өкүм сүрүп турду. Кулак мурун кескендей жымжырт. Бир гана Дабай жетилеп келген кара койдун маарыганы басылбады. Экөөбүз минип келген эшектер анда санда айкырышып, кулактарын делдейтишип, бир нерседен коркуп жатышкансызды. Эмнеликтен минтишип жатышканын мен түшүнбөдүм. Дабай болсо бир нерсени жоготконсуп, шыбактардын, чөп чарлардын түбүн аңтарып жүрдү. Эмне издеп жүргөнүн да баамдай албадым. Бир маалда, "Ай, чокшолой баатырдай чокчойбой тур өйдө", деди. "Жарайт, таксыр", дедим мен. "Бул тегеректе курт кумурска чычкан-пычкан көрүнөбү? Издечи", деди. "Эмне кыласыз?" дедим мен. "Бышырып жейм", деп күрс этти. "Хуп болот, таксыр", деп айткан буйругун аткара баштадым. Тилекке каршы алардын баарын жер жутуп кеткенсип, эч нерсе көзүмө илинбеди. Далайга темселедим. Акыры Дабайдын жанына келдим да, "Таксыр, таппадым", дедим. "Анда ишибиз бүткөн экен", деди эки жагын элеңдеп карап. "Кантип?" дедим чоочуп. "Тирүүлөй өлөбүз. Биз эмес, бул талаадан курт кумурсканын баары житип жоголуптур. Сен экөөбүздөй макулуктардан эмес, жандарын тобокелге салган", деп ачууланды. "Мынча неге кейдиңиз?" дедим ары басып. "Сен кайгырбайсыңбы?" "Эмнеге?" "Жылаандарга жем болобуз." "Мага баары бир." "Соосуңбу?" "Ооба." "Ишенбейм." "Неге?" "Бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз дептир бир акылман. Анын сыңарындай коркунуч кокоңо келгенде жүрөгүң жарылып кетпесе болду", деди мага үтүрөйө карап. "Кандай өлсөм да кейбейм." "Эмнеге?" деди ал таңыркап. "Менин жанымдын кимге кереги бар? Дөөлөт да, байлык да жок. Өзүң үчүнчү?" "Ай, Дабай, таксыр. Жашоонун түбү мага көздөй караңгы. Эркиндикти, теңдикти Кудай мага төрөлгөндө эле айткан эмес? Кыскасы, эч нерседен коркпойм дечи." "Ооба, таксыр. Тирүүлүктүн өзү коркунучтуу. Жылаандардан дагыбы?" "Ошондой. Такымыңдын тарпын койбой жеп бүтүрүпсүң. Ашыкпа. Кимдин ким экенин убагында көрөрбүз. Жүрөгүңдүн үнү жок деп мактанба. Акыл эси бар киши акыры сестенет.
Өзүң айткандай өлгөн кишилердин баштары менен алышып жүргөнүңдө жаның жан эмес, жыгач болуп калган чыгар, деди мени суроолуу карап. Мүмкүн, дедим мен. Эми быжылдашпай ишке киришели. Бир карын майды бир комалак чиртет болуп, эссиз аялдын эркелигинен жылаандардан сен экөөбүз да, ал эмес бүтүндөй эл журтта жапа чеккени турушат, деди куржундун оозун ачып. Жылаандар кеги бар адамды кантип таанып калышат, дедим. Алардын карегинде өлтүргөн кишинин элеси, кандуу колу түбөлүк сиңип калат. Башкалары да ошол эле элестерди өздөрүнө сиңирип алышат. Ошентип, ордосуна кол салганда ар бир жылан артынан акмалай берет. Оңтой келгенде кол салат, акыры өчүн алып жаны тынат. Же кегин адамдар тарабынан жакшылык болсо кайтарат. Канга кан талап кылат, деди куржундагы бычактарды жерге өйүз-бүйүз сайып. Аларга жылаандар ханышасынын кандай тиешеси бар? Өлтүргөн кишиге өлгөн жыланга, дедим Дабайга. Жөндөмдүүсү, акылдуусу. Амал көй көч баштайт. Жана алардын ханышасы болуп калат. Ошол күндөн баштап өз жанын түбөлүк унутат. Ал үчүн башкалар кам көрөт. Ханыша ордодогу жана анын тегерегинде жашашкан ар бир жыланды коргойт, деди Дабай. Мен жыландар менен көп аралаштым, бирок бул туурасында укпаптырмын, дедим ага жардамдашып. Тилекке каршы мен алардын ханышасын көрө элекмин. Раматтылык атамдан гана укканмын. Чанда гана кишилерге жолугат эмеш, деди бычактарды жерге сайганын улантып. Көр жан сактоо үчүн эмнени гана жасабайсың? Атам байкуш жылаанчылык өнөргө мени да үйрөткөн. Аларды талаадан кармап келип, уусун алып, аны кургатып, анан Кашкардын базарындагы индустарга, араптарга сатуучубуз. Ушинтип өлбөстүн күнүн көргөнбүз, деди. Сизди жылан чакты беле? Ананчы? Кантип өлбөй калдыңыз? Чаккан жеримди ошол замат муздак суу камалам, бутумду да. Ошентип үзгүлтүксүз күндүр-түндүр бул дарылоомду уланта берем. Акыры айгам. Денемдеги уу бутумдун таманы аркылуу сууга тарап кетет. Деги эле ушул күнгө чейин оору деген эмне экенин билбейм, деди Дабай мени карап. Себеп? Дедим мен таңыркай түшүп. Жылан чаккан кишиге оору жолобойт. Мунун да чындыгы бар го деп ойлойм. Андан көрө айтчы, деди. Эмнени? Жылаандардын ханышасын тааныганың чынбы? Мен көргөнмүн. Кайдан? Катиптин үйүнөн. Жылан бага? Жок, өзү келген. Ал үйдөн эмгиче кетип калган чыгар. Эмнеге? Ордосу бузулду. Анын үстүнө жанагы Токтахундун ой секесинин колунан көбү кырылып кетиптир. Ага чейин да шаардыктар убалына калышыптыр. Мунун баары алардын кегинде. Ошон үчүн ханышасы бирде келип, анан кайра жоголуп, көрүнбөй акмалап аңдып калган. Жалгыздан кегин албаганда элдин журтун бузуш үчүн туш-туш тараптан сойлоп келип, бир жерге топтолуп жатышат. Мындай окуялар болгон, деди Дабай. Кызык. Ооба, жыландардын шерти ушундай. Бул бычактарыңыздын жыландарга кандай касиети бар? Мүмкүн айбыгышып, артына кайрылабы деген эле үмүт. Сыры деле жок, деди Дабай ойлуу. Таксыр, эмне үчүн адамдар бири-биринин тынчын алышат? Мунусу аз келгенсип, Кудай жараткан, кыбыр эткен жан жаныбарларга чейин өзүбүзгө багындырууга аракеттенебиз, дедим колумдагы бычакты жерге сайып. Жылаандарды артына кайрбай кете берели дейсиңби? Деди кабагын чытып. Дегингисин айтам да. Алла Таалам көбүбүздү акмакчылыкка буйрук койсо не кылабыз? Дээриң ниетиң таза төрөлбөсө, кундуздай сыртың кулпунса да оңолбойсуң. Пайгамбарым айткан экен, жаман тукум калтырба деп. Тилекке каршы жаманы көп туулуп, жакшысы аз болуп жатпайбы? Анан дагы көр жан сактоонун кыл көпүрөсүнөн бирөөлөр кыдыңдап чуркап өтсө, кайбири кулап калат. Тайбас, тоңбос, көр тиричиликтин түгөнгүс, бүткүс кумары ушунда. Айтып олтурса, куураган куу тумшуктуу турмуштун жомогу бүтпөс. Андан көрө өз ишибизди уланталы. Алдыда келе турган ажалга камданалы, деди. Таксыр, өлүмдөн коркосузбу? Сенчи? Менбе? Ооба. Кандай десем? Чыныңды айт. Өлүп көрө элекмин, дедим. Дабай каткырып күлүп. Ай, маскарапоз окшойсуң. Баарыбыз тең ушундайбыз го, дедим. Дабай мага кайрылып сөз айтпады. Мен үн катпадым. Мээ кайнаткан аптап акырындап кайта баштаганда, чоңдугу буудайдын башындай томолок таштарды мага тердирди.
Этегим толгон кезде, «Мұны эмне кыласыз?» деди мага кайрылып. «Кокус жылан менен арбашып калсам, мага керек болот», деди баягы таштарды кочуштап көрүп. «Кантип арбашасыз?» дедим. «Өңгөнү билбейм. Мен тиктешем. Анан жыландын көзүндөгү илебин менден кайрыш үчүн ушул томолок таштага ыргыта берем. Анан жасканган сайын көзүнүн илебинин күчү кетет. Бара-бара мени менен арбашкандан баш тартат. Аларга болгон тажрыйбам ушундай, балакай», деди. Биздин божурашканыбыз ушуну менен аяктап, кеч киргенде боз талаага түнөп калдык. Эртеси күн айланага жапырт тийип, жылый баштаган мезгилде кара кой жаагын жанып, тынымсыз маарады. Ага кошулуп эки эшек айлананы жаңыртып өкүрдү. «Булардын эмнеге тынчы кетип жатат, таксыр?» дедим. Кара койда эшекта жыландар биз тарапты көздөй агылып өтөөрүн алдын ала баамдашты. «Жамандыктын жышааны жакындап калды», деп коркконсуп атышат. «Сиз эшектин тилин билесизби?» «Куураган неме экенсиң? Жөн эле айтам». «Кечириңиз, таксыр», дедим мен. «Болуптур», деп эки колун артына алып, ары бери басты. Анан ар жакта байланып турган эшектин койдун жуунунан сылады. Ичинен бирдемелерди айтып күңкүлдөдү. Мен аны уга албадым, бирок дабайдын тынчы аябай кетип жатканын сездим. Аңгыча бизден бир топ алысыраак жерде учу кыйры көрүнбөгөн дайранын агылып келе жатканын көрдүм да, «Таксыр, таксыр, тигини карасаңыз», деп сөөмөйүм менен ал тарапты көрсөтө бердим. Ал жалт карады да, «Жылаандар», деп бакырды. Бүткөн боюм суу сепкендей боло түштү. Карегимди баягы жылжып, акырындап жылып, бирде асмандагы күндүн нуруна жылт-жылт этип чагылышкан немелер арбап алышкансыды. Бисмиллам оозуман ыргыды. Жаратканга жалынып, жалбарып жибергенсидим. Тилекке каршы үнүм буулгансыды. Ичимден тоболгонсудум. Анткени эбегейсиз дайрадан агылган балээни биринчи жолу көрүшүм болчу. Мындай акылга сыйбаган тири укмуштан муундарым калчылдады. Денем титирей баштады. Мен үнсүз сөзсүз артыма бурула береримде, дабай шак желкемден бекем кармап, койнунан кандуу шамшарын сууруп алып, «Иттин баласы», деди көзүн чанагынан чыгарып. «Таксыр», дедим калтырап. «Качкан турасың го, суу жүрөк». «Андай оюм жок», дедим жалбооруп. «Калпайтпа, жаныңды жебе. Көзүңөн байкап турам. Бултактай турган болсоң, ушул жерден мууздайм», деп канжарын кекиртегиме такады. «Жан соога, таксыр», деп ыйлап жибердим. Жылаандар менен беттешпеске аргабыз жок. Алар коркуп качканыбызды сезип калышат. Бул тарапка келерибизди жылаандар алдын ала билишкен. Жерде сойлогону менен алардын да асманда айтып, буйруп турган теңири бар. Эшектин тынчы кетип боздоп айкырганын, кой жашын төгүп маарыганын тигилер укпай жатат дедиңби? Адамдардан өч алыш үчүн жандарын тобокелге салышкан, деди өңүн кумсартып. Дабай тигил тири укмуштуу, дайрадай агылган жылаандардан корксо да сыр билгизбөөгө аракеттенди. Ичинен жаратканга жалбаргансыды. Кайсалактап, каректери алаңдап, өзүнөн өзү шашкалактады. Анында эс акылы ордунда эмес сыяктанды. Көргөндүн көкүрөгүн үшүткөн ары кереметтүү, бери коркунучтуу көрүнүштү буга чейин жолуктурбагансып, ошол тарапты телмирип карап турду. Кылкылдап кылаадан жылышкандарын кайратышкан жылаан сакчыларына тыңыр кагансыды. Алар баштарын койкойтуп, кагылган казыктай орундарында тикчейишти. Оң сол тарабында жайгашкан сакчыларынын ордосунан агылып өткөн жылаандар эбегейсиз жыштыкта кылкылдашты. Биз тарапты көздөй жылып келе жатышкан жылаандардын сүрүнөн мен эмес, Дабайда сүрдөй түштү окшойт. «Ылдый отур», деп карбаластады. «Жарайт, таксыр», деп жеңимдин учу менен көз жашымды аарчыдым. «Коркпо», деп жоокалатты да, «Карачы, мындай кереметтүү сыйкырдуу кубулушка өмүрүбүздө бир гана жолу жолугабыз. Көрдүңбү? Жоолашкан жоолордой кымкуут, батча каралар. Көздүн жоодурун алып, эстен тандырат. Бул сулуулукка суктанбаган адам болбос. Деңиздин майда толкундарындай төрмөктөлүшкөн денелеринин ойкуп кайкыганын айтпайсыңбы?» деп жоошуп сүйлөдү. Мен Дабайга кайрылып жооп бербедим. Бир гана бүткөн боюм куушурулуп, тегил сансыз жылаандар мени гана каптап келе жаткандай сезилди. Жалдырап, ал тараптан карегимди албадым. Жылаандар жылаажын чөптөрдүн баштары жумшак желге билинер билинбес термелишкенсип,
боз талаада учу кыйырсыз бизге улам жакындай беришти. Түрмөлөктөшүп үзгүлтүксүз сойдошкондору кара кочкорлуу эле. Анда-санда гана кошо түстүүлөрүнүн терилери күн нуруна чагылышкансыда. Кым кууттан жылаандардын сойлоп өтүшкөн жерлери алакандай кыя жолдорго айланды. Шуудурган алардын добушу куураган куурайлардын баштарын шамалдан шуулдап жаткансып сезилди. Атайын жол башташкан жылаандардын жылан чалгынчылары улам-улам алдын акмалашты. Артыда тунарыктап көрүнгөндөрүнө жол бошотушту. Өздөрү алардан четтей берип, баягы эки тарабындагы сок союшуп турушкан сакчыларга кошулушту. Аларды башкалары алмаштырышты. Булардын кыймыл-аракетине жараша, артында жык-жыйма болуп, сойлоп келе башташкандары бирде токтоп калышып, анан кайрадан алдыны көздөй агылышты. Туш-туш тарапка төгүлүп, чачылышпай, мемире баккан дайрадай улам илгерлешти. Бардыгы тең бири-бири менен сүйлөшүп алышкансып, ирээттерин бузушпадым. Айкалышып акыл жетпеген, укмуштуу кезектешүүлөрү үзгүл-түксүз уланды. Өз көзүм менен көрүп, билип жаткан коркунучтан корккондугуман карегимди алардан тартып ала албай, нес болуп, катып турганымды, тынчымды дабай бузду. Өмүр бою жылаандар менен арбашып, булардын биримдүүлүккө бекемдигин көрүп өптүрмүн. Өңү чаар, жерде сойлогону болбосо, жаатташкандын жанын алып тынат го, деп чөгөлөп, жерде олтура калып, келме келтирди. Мен аны туурадым да, таксыр, кандай айла табабыз, дедим. Кара койду бер жетилеп кел, деди, олтурган ордунан жылбай. Эмне кыласыз, дедим. Такылдабай айтканды аткар, деди, мага ачуулуу карап. Жарайт, деп кол куушурдум да, ар жакта байланып турган койду жетелеп келдим. Кармап тур. Хуп болот. Кудай жалгагыр, мени туурава, деди. Анткеним жок, таксыр. Азыр көрөсүң, деп эки көзүн бекем жумду. Анан чөнтөгүнөн бет ачысын алып чыкты. Эки учун айырды. Жылаандардын шуудураган үнүнөнбү же койдун тынымсыз маарыганынанбы айтоор айырып алган чүпүрөгүн тоголоктоп, анан эки кулагына бекем тыгып салды. Таксыр, бул эмне кылганыңыз, дедим. Ал үнсүз сөзсүз башын чайкап, айтканымды аткара бер, деп күңкүлдөдү. Макул таксыр, дедим. Дабай өз ичинен мага түшүнүксүз сөздөрдү кайра-кайра айтып, күбүрөп шыбырады. Мен анын эмне деп жатканын түшүнбөдүм, уга албадым. Сурагандан да айбыктым. Ме, деп дабай чөнтөгүнөн ак бөз алып чыгып мага сунду. Муну эмне кылам, таксыр, дедим. Бергенимди ала бер. Жарайт. Айтарым менен өөдө көтөрөсүң. Дедим. Койдун башын бекем кармап тур, коюп жибербе, деп андан ары үн катпады. Бир гана жаагын жанып, айлананын тынчын алган эшек менен койдон башкасынын баары тым-тырстыкта болду. Дайрадай агылып келе жатышкан жылаандардын агымы түк токтободу. Уламдан улам илгерлей беришти. Көргөндүн жүрөгүн түшүргөн, бул көрүнүштөн бүткөн боюмдун итиркеyi келди. Алардын сойлоп өткөн жерлери такырайганда буттарымды калтырак басты. Кулагымдын кужурун шамалдуу кумдун учканы алып жаткансып, жылаандардын жылышынан чыккан добуштан каңыл жаарым жарылгансып, башым кеңиреди. Өпкө боорум куушурулуп, ички жан дүйнөмдү түшүнүксүз, угулгус шоокумдар каптап алды. Ушундан улам баятан бери колумдан кутулууга аракеттенип, туйлап, маарап, тумшугун ылдый салып, алдыңкы буту менен жер тепкилеген кара койдун жан талашуусу ого бетер алымды кетирди. Күч кубатымды карыштыргансыды. Жылаандардын сүрүнөн мен эмес, асманда учуп жүрүшкөн куштардын да тилдери байланып калгансып, үнсүз топ-топ бөлүнүштү. Жылаандардын жылып келе жаткан жагындагы чөптөр чалгы чапкандай жапырылганда, коркконуман чачтарымдын түбүнө жалаң кумурскалар кирип кеткенсип, өзүнөн өзү кыбырагансыды. Денем кайрадан муздап, жонуман тер чыпылдады. Моундарым камтууга келбеди. Тырмагымдын түптөрү чымырады. Тизем калтырап, бутум уюп калды. Эриндерим кыймылсыз эпсиз болуп, эс акылымдан ажырап, нестей катыдым да калдым. Тигил тараптагы коркунучтан да, ошону менен бирге тири укмуштуу кереметтүү көрүнүштөн да карегимди тартып ала албадым. Мени арбап алгансыды. Чынында, мындай эбегейсиз агылган жылаандардын жылышын өмүрүмдө көргөн эмесмин. Бир ирмемде көрүнгөн сыйкырдуу мүрөктүн дайрасындай мага сезилип жатты. Коюу кара кочкул боектуу агымдын арасынан анда-санда жылт-жулт этип, билинер билинбес көрүнүп калган күндүн нуруна чагылышкан
ак жана сары көрүнүштөрүнө суктандым. Койкоңдошуп бири-бири менен орун алмашышкан жылаан сакчыларынын денелери ыргайдай ыргалып, алар сойлогондо чыккан добушту коштогонсуйт. Баятан бери коркконуман, суктанганыман, алапайымды таппай жатып, дайрадай агылышкан жылаандардын бир учу кандайча мага өтө жакын келип калганын сезбей калыптырмын. Көрөөрүм менен коркконумдан «Жылаандар!» деп бакырдым. Даабай шашып-бушуп, жумган көзүн ачып жиберди да «Акты көтөр!» деп шашкылактады. «Кайсы?» дедим калтырап. «Колуңдагы бөздү!» деп карбаластап, жерге чөгүлөй калып, Кудайга жалынып жалбарды. Мен колума кармап турган Дабайдын берген ак чүпүрөгүн өөдө көтөрдүм да жерге олтура калып, ичимен улам-улам келме келтирдим. Жылаандарды баштап келе жаткан 7-8 кара чаар жылаандарга таазим кылып жибердим. Ушул учурда баягы мага жакын келип калышкан жылаандар тык токтошту. Арасынан бир экөөсү бөлүнүшүп, артында келе жаткандарын көздөй сойлоп жөнөдү. Анан бир кыйла аралыкка жеткенде аларды башкалары алмашты. Ошентип бул көрүнүш үзгүл-түксүз уланды. Муну байкап олтурган Дабай «Кудайымдын баары чын» деп үшкүрүп жиберди. «Ооба» дедим, калтырагым басылбай. «Шумдугуңгур» деди. «Таң калыштуу таксыр» дедим. «Жоого камнышкан жоокерлерге окшоп, бири-бири менен орун алмашып жатышат» деди ал тарапты карап. «Эмне үчүн?» дедим мен. «Ит билеби? Өздөрүнчө бир нерсени тигил сансыз агылып келе жаткандарына кабарлап жатат го. Же болбосо эмнеге минтишет?» деди алардан көзүн албай. «Мүмкүн алдыларынан өткөнү келгенибизди туюп калышкандыр» дедим ага бурулуп. «Ыктымал» деди таңыркаган бойдон. «Эми артка кетишеби?» «Анте койбос» деди Дабай кабагын түйүп. «Карасаңыз, таксыр, агылып келе жаткан жылаандардын баары токтоп калышты. Кызыгын куур, өздөрүнчө удуруй башташты» деди алдастай түшүп. «Айлыкер эмеспи? Бизге каршы амал издеп жүрүшпөсүн. Дымып калышты. Таң, жылаандардын жылышын баштап келе жаткандардын арасында алардын канышасы жок беле?» деди мага кылчайып. «Анда мен ошол замат сизге айтмакмын. Коркконуңан эсиңен чыгып кеткендир» деди мага шектүү. «Мага ишенбесеңиз көзүңүздү бекем жумуп албай, кулагыңызды бүтөй мени менен карап отурбайсызбы?» «Эй тапан, угуп жатам го, сен алып аласың. Бирок балээсиң, жүрөгүң курч. Жылаандардан эбак тажап бүткөнмүн. Алардын шуудураган үнүнөн эбак тажаганмын. Эй каралдым, мезгилге, көр турмушка, тагдырга кажылбаган ким бар дейсиң? Мен да ошол сыңармын. Андан көрө кажылдашпай, кайраттанып, белибизди бекем бууп туралы. Алдыбызда тигил жылаандардан дагы эмнелерди күтүүгө болот» деди мага. «Тилин билбейм да. Уйгу-туйгу болуп эле жатышат. Айтор, алардын бизге камдаган бир жашуун сыр бар го» деди. «Сыяк ошондой. Иши кылып элге зыян тийбесе болду. Сиздики өзгөчө» деди. «Сени менен мени аларга салыштырганда эч нерсеге татыбайбыз. Элиңиз мага жата калса, бир сындырым нан берген эмес. Аларды жылан каптайбы же суу каптайбы менин ишим эмес. Анан эмне бул жерге келдиң?» «Эрк өзүмдө эмес, аргасыз амалсызмын. Элге жамынганыңыз менен баары бир сиз да өзүм өлбөйүн деп жашайсыз. Ал эми жылаандар андай эмес экен. Башкалары бирөөдөн ыза көрсө бөтөнү аларды коргоого аракет кылышат турбайбы? Өлгөн жылаандардын кунун адамдардан кайрыш үчүн ар кандай амал менен булардын канышасы Хатипке, мага жакын болгон. Акыры Зайнаптын артынан кууп жүрүп дудук кылды. Эми минтип элге, сизге, мага коркунуч туудуруп олтурат. Же жалганбы, таксыр?» дедим капалуу. «Ошон үчүн жылаандарда ханыша болот да. Ал эми Токтоахундун ойсекесине сооп болуптур. Кудай ошондой жаратып койсо, эркексиз өлсүнбү? Эбак үйүргө кирип алган итсиң го?» «Ооба таксыр. Мунуң дурус» деп андан ары сөз узартпай, кулагына тыгып алган тыгындысын жерге ыргытты. Мен үн катпай, тигил тараптагы учу кыйырына үн жеткиз, кең талаада быжыраашып, тынчы кетип жаткан жылаандарды карадым. Дабай болсо менин үстүмдөгү чапанымды чечтирип, өзүнүкүн да чечип, ар жакта байланып турган эшектин башына чүмкөдү. Көйнөгүнүн эки жеңин айырып, алардын көзүн таңып салды. Мен кармап турган кара койду да ошентти. «Бул шордуулар жаманчылыкты көрүшпөсүн. Биз ит жандуубуз, чыдай беребиз. Мына кызык» деп жылаандар агылган тарапты таң калуу менен карап калды. Ушул мезгилде сансыз агылган жылаандарды кимдир бирөөлөр балта менен жара чапкансып, оңго солго тепе-тең бөлүнүштү.
Алыстан ал мелмилдеген сайдын агынындай сезилип жатты. Дал ушул кулпунган көрүнүшкө Дабай экөөбүз талып калгансып, жалдырап үнсүз тура бердик. Эки тарабына жайгашкандары кыймылсыз дымып калышты. Ал эми ортосундагылар ары бери кылакташты. Анан анда-санда күн нуруна чагылыша калган тегерек бир нерсени жерден төбөсүнө көтөрүп алышты. Ирээттерин бузушпай, баягыны көтөргөн бойдон моюндарын кылактатышты. Биринен сала бири улам алдыңкыларына бере башташты. Кым-куут, уйгу-туйгу болушту. Анан биз тарапты көздөй сойлоп жөнөштү. Озун туурасынан жылчыксыз чирмелишкен жылаандардын көбүндө чүлүктөй чүйрүлгөн аппак нерсе кыймылсыз жатты. Таксыр, жылаандар мурункудан да тездикте сойлоп келе жатышат, дедим каргылданып. Коркпо каралдым, кайраттан, деп мени далымдан таптап койду. Төбөсүндөгү конуп олтурган агын көрдүңүзбү? Ооба, ал эмне? Билбейм, башыма жун чыккандан бери мындай шумдукту көрө элекмин. Мен дагы, дедим анын сөзүн бөлүп. Эми акыл эсибизди жыйнап тегилерди күтөлү, деди корккон түрдө. Макул, дедим да, Дабай демин ичине алып, мени жалдырай карап, жанымда турду. Арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин сай суусундай агылышкан жылаандардын бир учу биздин алдыбызга келип тык токтошту. Ошол мезгилде баягы жылаандардын төбөсүнө тептегерек болуп, жансыздай жаткан неме акырындап кыймылдай баштады. Анан ийилип чоюлуп, башын көтөрдү. Дабай экөөбүздү тик чийип карады. Мен шашкалактап, таксыр, жылаандар канышасы. Муну мен Абардиникинен да, Хатиптикинен да көргөнмүн. Сыган экөөбүз шаар башчысыныкына келерибизди алдын ала билгенсип, бизден мурун ал үйдө пайда болгон. Ишенип коюңуз, калп айтсам, ит болоюн таксыр, деп коркконуман аптыгып, араңдан зорго тилимди күрмөөгө келтирдим. Дабай эки колун боорун алып, жерге чөгүлүп олтура калып, "О, теңирим, жылаандардын алдында кетирген күнөөбүздү кечиргин", деп жылаандар канышасына кол куушурду. Мен ага таазим кылып кулдук урдум. Ал мойнун койкойткон бойдон башын оңго солго ыргалтты. Калгандары жансыздай, аккандайра кыймылсыз токтоп калгансып, жымжырт тымышты. Дабай койнундагы шамшарын сууруп чыгып, келме келтирип, бата кылып, мен кармап турган кара койдун башын жылаандар тарапка каратып, шарт муздап жиберди. Кан жая берди. Сөөмөйү ак жылаан адатынча тикчиип, мени карап туруп калды. Муну сезе калган Дабай мага, "Бол, аккан кандан ооз тийгин", деп калдастады. "Эмне үчүн? Канга кочушуңду тос". "Таксыр", дедим алдастап. "Көрбөй турасыңбы? Дег айтыңызчы, калтырап титиребей, чейки канды кандай себеп менен мага ичирген жатасыз? Сен тиги ак жылаандын ээси экенсиң". "Кантип? Адамга үйүр алган жылан баккан киши түлөөгө чабылган малдын канынан татмайын өзү биринчи эч убакта батынбайт. Ошондой шерти бар", деди шашкалактап. "Мен жылан эмесмин да, кара койдун канын жуткандай". "Сени ит деп жаткан ким бар? Кишисиң, бирок жылаандар канышасынын ээси сен экенсиң. Кандын даамын алгач сен татып алсаң, булар кегин адамдардан кайрышпайт, артка кетишпейт. Кудай жалгагыр, кежирлигиңди коюп айтканды жаса. Бул жер жүзүндө сен экөөбүздөн башка да адамдар бар", деди муңкана сүйлөп. "Макул таксыр", дедим да, койдун дирилдеп аккан канынан кочуштап уурттадым. Ушундан кийин гана жылаандар канышасы деп Хатип тарабынан таанылган сөөмөйдөй ак жылан алгачкылардан болуп, жерге агып жаткан койдун канына тилин тийгизди. Анан калгандары аны кайталашты. Ошентип кан түгөнгүчө жыландар бири-бири менен кым-кууттукта кезектеше беришти. Биз аларды карап, кол куушурган бойдон жалдырап тура бердик. Качан гана жерге төгүлгөн кан тыйпыл түгөнгөндө, жылаандар биздин алдыбызга кандай келишсе, дал ошондой артын көздөй кайтышты. Дабай чекесинен шорголоп аккан терин аарчып, жылаандар кеткен жакты карап олтуруп, "Жылан жаныбарым, кегин адамдардан кетишти. Эми коркунуч жок, бирок жылаандар канышасы кусалуу", деди оорулутунуп. "Аны кайдан билдиңиз? Бекеринен жылан арбагы чатка конгон эмесмин да. Мүмкүн дагы түгөйүнөн ажырагандыр", дедим мен. "Жок, бир убакта сени пааналап келет экен. Эми аргасыз, амалсыз үйүрлүү ордосуна кошулуптур. Кандайча? Жылаандардын канышасына болгон өкүмү ушундай. Буга адамдар биз күнөөлүүбүз. Алардын ордосун бузганбыз", деди.
Ооба таксыр, дедим. Эртели кечпи айтор жылаандардын канышасына кайрадан кабылышың мүмкүн. Ошондуктан төлөйлөгөн койду таштап кетели. Кантип, дедим таңыркап. Ээсин кууган жылан анын артынан өлмөйүнчө калбайт. Мен сен корктайын деп айтып жаткан жерим жок. Анты шерт ошондой. Могул башым далайды көргөн, деп мени муңайыңкы тиктеди. Канткен менин канышада өзгөчө жору бар. Анда таксыр, тагдырдын тозогуна дагы түшөт экенмин да. Арга канча? Эскертип коюш менин парызым, деп ары басып, байланып турган эшегине минди. Мен кан болгон оозумду колумду арыктагы сууга жуудум. Анан дабайга кошулуп, Кашкарды көздөй жол тарттым. Ал күнү кечинде жылдыз жамынып, дагы талаага жаттык. Эртеси дабай мени орто жолго чейин коштоп келип, өзү болсо Какшаал тарапты көздөй кетти. Күүгүм Талаш Токтоахундукуна келип түштүм. Болгон окуянын баарын айттым. Бул жөнүндө Хатипке да кабарладым. Жыландар менен болгон биздин дүрбөлөңүбүз шаар башчысына да, башкаларга да белгисиз бойдон кала берди. Ошондуктан Зайнапка кызмат өтөөм дагы жарым айга созулду. Бирок Зайнап айыкпастан дудук бойдон калды. Жыландар канышасы кегин кечкени менен аялды түбөлүк тилден ажыратып салды. Анын үстүнө менин жыландар менен болгон дүрбөлөңүм дабайдын шектенүүсү боюнча ушуну менен эле бүтө койбостой сыяктанды. Бул баледен качан кутулаарым дагы, алды дагы табышмак эле. Анткени тагдырдын мага катылган оор ташы кайсы күнү башыма тиет. Али түйүндүү сыр болуучу. Ансыз да турмушубуз желкебизден бекем басканы ас келгенсип, көр дилде үчүн Хамирахун Хатипти да, мени да, Сыганды да такыр аябады. Арфи менен Лилияга мындан мурунку болуп өткөн анча-мынча тааныштыгыбыз убактылуу үзүлдү. Ушуга карабастан ар кимибиз өз ишибизди уланта бердик. Арадан бир топ күн өткөндөн кийин Хамирахундун буйругу боюнча Хатип да, мен да, ал эми соодагерлерге ырдап көп дилде тапкан Сыганды да эч жакка барбай, эч жакка чыкпай, анын үйүндө жүрүшүбүздү өкүм кылды. Анын өтүнүчүсүз Сыган эч иштебей, убактылуу эс алуусун буйрду. Мен болсо үй кызматчылыгыман башка да Лилиянын бутуна суу куюп бергич болуп дайындалдым. Ошентип, алдыбыздагы турмушубуздун кыл көпүрөсү испандык Сыган экөөбүзгө али чечилгис түйүн эле.